Баарыңыздарга салам, кандайсыздар? Мен бүгүн кухняда. Өткөндө нумерология боюнча үйрөнүп атам деп өзүңөрдүн датаңарды, анан именно атаңардын дата рождения жазган мен сиздерге именно кайсыл сферага барганда сиздер ийгиликке алып келет деген жазгамын. Звучный алып коеюн телефонумду. Көп сообщение келет. Аябай запрос көп келди, аябай көп сурады. Мен бардыгына жооп бере алган жокмун, потому что где-то bir 500 адам жазды окшойт мага, что WhatsApp, что Instagram, что личка, что сторис, в общем, жетише алган жокмун. Ошондуктан кимди разбор кылбай калсам таармаңыздар. И плюс еще жарымы түшүнбөй койду. Это что дегендер көп болду. Анткени мен кыска нуска жооп бердим. Ошончо адамга бет барына жетишүү, в общем, невозможно, так скажем, мүмкүн эмес. Бардыгын разбор кылып бергенге. Анан бүттү дагы информация бербейсиңби дегендер дагы болду. Дагы информация алыш үчүн бул жакта менин эмгегим байланышы керек. Ошончо адамдарды разбор кылып түшүндүрүп берип атканыма калганда платныйга келгиле десем ии деп коюшту. Поэтому мен силерге азыр өтө көп именно кимдикин айтынуктукун разбор кылып беремин. Өтө көп информацияны, мисалы ушул информацияны мен издегенимде аябай кымбат беришет эле. Мен казак нумерологтордон өтө көп көрдүм. Именно мага финансовый код кызыктырат эле да, кантип акчаны чакырыш керек. Финансовый код деген эмне деп аябай кызыктырат эле. Каяктан карабайын, как минимум 1000 сом болот дейт да. Кандайсыз, чоң рахмат. Көргөм, и то со скидкой 1000 сом деген да. Со скидкой 1000 сом мен силерге финансовый кодуңарды карап берем дегенде мен вообще что-то такого деп койгом да. Эмнегедир алгым келбей койгон. Ал финансовый кодду алып алсам эле байып кетемби деген мааниде ойлонупчу. Ошол боюнча албай койгонмун. И азыр өзүм ошо нумерология боюнча курс өтүп атам. Мага эмне болуп нумерологияга келип калдым. Мен мурун ишенбейт элем, бул нерсеге эч эле ишенбейт элем. Ширк дейт элем, туура эмес, буйруган көрөбүз, цифра менен эсептеген болбойт деген ишеним менде бар болчу. Былтыркы май айына чейин, анан былтыр май айында бирдеме болуп ошо мен нумерологду таап калдым биринчи, анан ал эже менен сүйлөшүп, ал психология деди, мен ушул жака бар деп. Анан ал бүттү, анан мага дагы бир өзүмдүн эле подружкам астропсихолог жагын окуптур, анан ошол жазып калды. Мен разбор кылып бер десем, сенин профессияң именно эме деди да, хирургияга барсаң болот, хирург болсоң болот. Жок дедим, сразу мен медицина жагына бара албаймын. Андан кийин педагогика деди. Педагогикага барсаң болот. И плюс астрология дегенде мен астрология это не моё деп койгонмун. Мен жака бара алайын. Жака бара алайын. Ошонткени мен нумерология не для меня деп койгом, анткени математиканы мектептен анча жакшы көрчү эмесмин. Анча жакшы көрчү эмесмин, мен более гуманитарный сабактарды жакшы көрөт элем. Бирок быйыл прям обстоятельства ушундай складываться этип калды. Сейчас. Именно нумерология боюнча курсту алып калдым мен. Алганда дагы мага аябай прям доступный язык менен, жалпак тил менен түшүндүргөн учитель чыгып калды. Эме преподавателим мен үйрөткөн адам. Мен өзүм негизи эле любой нерсени жалпак тилде түшүндүргөндү өтө жакшы көрөмүн. Анан мага да ошондой адам чыгып калды да. Прям жалпак тил менен язычуусу жок, нумерология андай мындай бир магия эмес, это обычные цифры. Жөн эле цифра менен карап эле примерно айтса болот. Но это можно менять. Пожалуйста. Это можно менять, өзгөртсө болот. И ошону көргөндөн кийин мен азыр сүйлөп бүтсүн жолдошум. Көпчүлүгүңүздү разбор кылып бердим. Элементарный эле, базовый эле предназначение атаңар жактан эле просто кайсыл ишке барсаңар ошо ийгиликке жетесиңер дегенде разбор кылып бердим. Ошол жактан өтө көпчүлүккө туура чыкты. Көпчүлүгү ойлонуп калды.
мен деле былтыр деле башында айтканда ой инеттеп койгом да мисалы нумерологияны, и через год бир жылдан кийин ошо нерсе келип атам. Бул мага өтө керектүү нерсе экен, анткени психология менен нумерология экөөнү бириктирген результат вообще шикарный болот экен. Мен ошол нерсени түшүндүм. Көпчүлүк адамдар түшүнбөйсүң да. Улам жашоосунда проблема боло берет, психологический жактан чече бересиң, но почему-то все равно человек стоит. И ошондо нумерология жардамга келет экен да. Ошол конкретно кайсыл жагынан проблема болуп атат и как это проработать деген нерсе. И ошондуктан да нумерологияга келип калдым. Мен азыркы учурда мен силерге эмнени разбор кылып бере алам, азыр айтымдуу конкретно кайсыл сферасын разбор кыламын. Мен айтымдуу мындай билемин да, эми менин курсумда окуп калды, менден окуп калды. И вот действительно нумерология жагынан салганда айтымдуу точно чыкты да. Аябай такыр да дана чыкты. Азыр өзү деле укса таң калат болуш керек көп жерлерин разборунда. Бул жактан азыр предназначение дегенде 4 предназначение бар. Бул эч кандай миссия эмес, именно предназначение атасы жактан, апасы жактан, социалдык, анан планетарный деген бар. Ошо 4 предназначенияны карайбыз, именно эмне кылыш керек. Андан кийин финансовый код, то есть финансовый код 1000 сомдон как минимум 1000 сомдон көргөмүн. Активация денег дегенде ошондон кийин результаттарын окуганда квартира алдым, анан долг жаптым, анан эмне болду дегенден аябай таң калып калдым, бул эмне ушундук деп. Аны карайбыз, бирок аны мен конечно личкасына жөнөтөм. Финансовый код ар кимдики ар кандай болот, ар бир адамдыкы өзүнчө. Что еще разберем? Андан кийин кайсыл цвет удачи, кайсыл цвет именно ийгилик алып келет, ошол цвет боюнча. Так, андан кийин еще финансовый. Финансы жагынан кайсыл жаштан именно у нее какие проблемы, кайсы целди коюш керек, и ошол целге жетиш үчүн кандай проблема болуп атат. Бул жактан 4 циклга бөлүнөт экен, 4кө бөлүнөт экен да, определенный мынча жаштан мынча жашка чейин деген определенный проблемалар чыга берет экен. Именно азыр биз бирок биринчи циклне карайбыз, потому что айтымдык пока биринчи эле циклда. И финансы жагынан эмне кылыш керек? Какая у нее проблема и эмне кылыш керек, именно ошол жагынан карайбыз. Айтымдык мага запрос жөнөтүп кой. Түз эфирге кир. Чогуу разбор кылалы. Вот именно предназначение и плюс акча, ушул жагын эле карайбыз. Кийин еще ден соолук боюнча, там личный эме боюнча кошулса, анын баарын тоже будем разбирать. Сөзсүз түрдө. Айтымдык вроде эфирге кирген, запрос жөнөтүп койсун анан. И именно ошол боюнча дагы прям в точку тандаган экен да. Кандайсыз? Кандайсың айтмак? Жакшы, көрүнүп атамбы? Көрүнүп атасың. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Өзүмдүн марафондо эжелерге да айтып койгом, кирип көрүңүздөр деп. Сага да чыгат да түз эфирге. Эчеле жолугубай болуп кал. Ооба. Буюрса кийинки неделядан же ушул неделя бош. Сизди күтүп эле жүрөм негизи, сиз бошосуз эле жолугабыз депчи. Могу нумерологиянын башталганы, WhatsApp толтура, Instagram толтура, комментарий толтура. Элдин баары эле таралып, мени карап бер деген киши ошого колум тийбей атат. Окей, теперь давай, мен сени анча-мынча билгендиктен өтө көп жери сенде совпадение болду. И өзүң деле азыр көрсөң мындай совпаденияны көрөсүң да. Финансовый кодду мен сен өзүң личкаңа эле жөнөтөм. Финансовый код деген эмне? Сен бир жылга определенный бир сумманы загадывать этесиң, вот для чего эмне аласың да, жылдын айына чейин, декабрга чейин мага монча сом акча деп. Анан ошого финансовый коддун дагы суммасын коюп коесуң. Мисалы, $1,000,000 десең, доллар эмес, получается 1,000,000 деп жазсаң, аягы 6 0 болот да. 6 0 это не считается как
эсептелбейт дагы, 1 деген эле цифра көрүнөт дагы, значит $1 дейт дагы, и вот тебе $1 да жылдын аягынанчы. Ошондой болбош үчүн обязательно финансовый кодду коесуң, аны активация кыласың, мен личкага жөнөтүп коем. Активация кылып туруп, анан көтөрүп жүрөсүң да постоянно. Результаттар аябай көп, именно ошол финансовый коддон тоже попробуй, посмотри. Определенно бир чоң бир цель коюп туруп, масштаб коюп туруп, акчаны ошол определенно ушул суммага ушул келсин деп туруп коесуң. Аны личкага жөнөтөм. Аны деген еще паролдорго жана карталардын логин паролдору бар го, ошолорго койсоң дагы болот да. Бизде вот где финансы, бул жерге 4 цифрдан турат ошол. Любой жака коюп кетерсиң болот. Но это тоже с одной стороны опасный, да, обычно паролдорго туулган күнүң коюп коюшат го. Анан взломать этип кире беришет го хакерлерчи, туулган күндөрдү жаза берип. Ошол жагынан да кичине опасныйраак да. Эгерде бирөө жарым бес иштеп кетсе, ошону разбор кылып туруп эле ошентип кирип кетиши деле мүмкүн да. Но это тоже байкайсың да. Койсоң болот. Андан кийин именно сенин цифраң, где у нас цифра? Цвет удачи у тебя кызыл цвет экен. Постоянно сен жүрө турган. Жагабы өзү сага кызыл цвет? Жакпайт э? Кызыл и ошо кызылдын оттенкалары бүт. Мага мала кызыл, ачык кызыл, там сыя кызыл бар. Может быть, фиолет, жок, фиолет эмес жанагы. Бордовый болот го. Вот это все вот кызылга все его кызыл и все его оттенки, потому что мен өзүм цветиме караганда, мен подсознательно ошол цветке тартыла берет элем, бирок түшүнбөйт элем да, эмне үчүн ушул цветке карынчы. Каяктан ошол цветти там зданияга кирип көрсөм экен болсо эле ошол цвет жага берет да көзүмөчү. И ошол биякта разбор кылгандан кийин ошол нерсени түшүндүм да. Андан кийин бул жакта мен кечээ сага эмени кыскача эле разбор кылып бергем ошол жөнүндө. Именно атаң с папиной стороны, атаң тарап финансыга жооп берет да. Если атаң жактан обида бар болсо, андай эмне бар болсо, финансы жагың жакшы кетпейт. И именно финансы жактан кеткенде, атаңдыкы менен кошо келгенде, сенин номериңде что у тебя вышло, бул жагынан сен туура эле именно ошол жагынан келип атасың, потому что сеники творчество, саморазвитие, педагогика болот да. Педагогика сен сабак өтүп атасың, саморазвитияны кошуп атасың. И творчестводан дагы алып кетсең болот. Эмнеге өнөрүң бар? Бийлейсиң да. Вот это прям сеники экен да, прям твое. Именно ушул направление менен кетсең, сен финансы жактан ийгиликке жетесиң деген сөз да. А если с маминой стороны, апа жагынан караганда, это у нас отношения, да? Отношенияны кантип оңдосо болот деген. Отношения жагынан сеники дагы аябай отрицать этип аткан нерсе чыкты. Эмнеге деген, жок. Отношения жагынан дагы окшош чыгып калды. Эмнеге дегенде, соц жумуш дейт да, мамлекеттин масштабын ала турган. Это, например, сен азыр кылып аткан ишиң дагы социальный жумуш болуп атат да, аркы атасың, мамлекеттин масштабын алып атасың да, в этом направлении тоже туура кетип атасың да. Именно отношения жагынан келгенде, ушул жагынан. И атаң жагынан дагы, что деньги, что отношения у тебя прям совпало, да, окшошуп калды да, аначы. Это у тебя пошло хорошо. Андан кийинкиси планетарная задача деген бар, предназначение деген бар. Эми планетарное предназначение деген бул сага как урок катары келет да, сабак катары келет да, ошол сабак катары кабыл алып, просто ошону сен аткарып коюшуң керек да, бул жашоодо. И бул жактан сага эмне чыкты? Номер 1 чыгыптыр, сенде именно сен лидер болушуң керек экен. Обязательно лидер болу, бул жагынан тоже сам у тебя совпало. Бул жагынан лидер болуш керек. Неважно, мындай кичинекей команда болобу, чоң болобу, в общем, обязательно коллектив, обязательно ушул жакта сен лидер болушуң керек. И бул жакта сен именно айлана чегиндеги адамдарга дем күч бересиң да. Азыр анықтап аткан немең прям в точку попала да. Мисалы ошого дем күч берип, мотивация берип алып атасың да, канчалыган айымдардычы. Именно ушул этапты, урокту сен өтүшүң керек да. И ты это сейчас проходишь. Өзүң деле билбестен, көпчүлүк адамдар на подсознательном уровне ошол нерсе келе берет экен да. Билип билбей эле как чувствует кете берет. И ошол жактан эле само по себе кете берет экен. В этом ал жагынан дагы сен в точку попала.
И андан кийинкиси еще социальная задача деген бар. Социальная задача деген элдер арасында жүргөндө, именно соттугунда эл арасында өзүндө задачалар болот. Тоже эмне кылыш керек, кантип проработка кылыш керек. Муну кылбай койсо жашоомдо какие-то бир кыйынчылыктар боло берет да постоянночу. И именно соцзадачаны обязательно кылыш керек. Ар кимдики ар кандай соцзадачасы. И азыр ошол боюнча меникини айтып берем. Бул сенин задачаң именно түзмө-түз адамдар менен иштешүүгө байланыштуу экен да. Түзмө-түз адамдар менен иштешет экенсиң. Бул жагынан да прям точку попала. Андан кийин өзүңдүн эмоцияңды контролдогонду үйрөнүшүң керек. Свои эмоции. И ар кандай слойдогу адамдар, мисалы жашпы, карыбы, финансовый статус кандай, вот именно ошо бардык адамдар менен тил табыша билишиң керек. Неважно, башка динден болобу, башка расадан болобу, башка в принципе националист башка болобу, в любом случае бардык адамдар менен тил табыша билишиң керек экен да. Андан кийин эң башкысы сен өзүңдүн ички дүйнөң менен, жан дүйнөң менен сырткы материальный жашооңдун ортосундагы связьди табышың керек да, чтобы гармония болуш үчүн. И ошол нерсени колдонгонду үйрөнүш керек. Это вот душа деп коет, жан дүйнө. Сен азыр көбүнчө внешний мотивация менен кетип атпайсыңбы? Үй жыба скачок кетип калды. Үйдө мотивация болот, анан кайра чыгып каласың. Именно ошон үчүн сен жан дүйнө менен сырткы дүйнөңдү, материальный жашоонун ортосундагы связьди табып, ошол менен байланыш керек да. И интуицияны укканды билиш керек. Интуиция сама по себе жан дүйнө сүйлөп атканда это есть интуиция. Интуиция туруп туруп эле мондай кылсам туура болот окшойт деп кылсаң, ошол жактан ийгилик болуп калат го, точно болчу. И именно ошол нерсени табыш керек да. Ошол жакта сенде дисбаланс болуп, жанагы внешний мотивацияга басым жасап атканың ушул да. Именно ошол жактан кетип атат. Анан бул эмне үчүн керек? Чтобы башка адамдарга проблемасын чечип бериш үчүн. Адамдар келгенде, допустим, арыздаганы келгенде ал тамак жеп эле толуп кете бербейт да. Стресс болот, депрессия болот, обида болот. Вот ошол нерсенин бардыгын туура таап, мындан да эффективдүү жардам бериш үчүн, чтобы мындан дагы көбүрөөк вес ташташ үчүн, в твоем случае да, именно өзүң балансты табышың керек да, жан дүйнө менен сырткы материальный жашооңдун. Вот ошол жакта анан оңунан чыгат да. Андан кийин бул жакта поток денег деген бар. Акчанын потогу. Азыр акча табуу боюнча сенде проблема болуп атабы? Ооба. Проблема болуп атат. Бул эмне үчүн? Бул жакта мындай экен да. Сенин примеринде карап чыкканда, у тебя поток денег цифра менен алганда өтө низкий экен. Бул эмне деген сөз? Финансовая планкаң өтө төмөн болуп калган, анан финансовый блоктор аябай көп экен да. Ошо финансовый блокторду проработка кылыш керек. Чтобы акча оңой келиш үчүн, у тебя прям аябай кандай десем, бир 3/1 бөлүгү. Негизи норма 27, анан 27 үйдө болсо адамга акча өзү келет да. А у тебя ошол нормаң 27ге жетпей, сеники 9 болот да, девятка. И качан ошо финансовый блокторду проработка кылсаң, ошол жагын алып кетсең, потом акча өзү келе берет да. Азыр сага акча кыйын келип, там препятствие болгондун себеби именно ошол жакта да. Финансовый блок сеники дагы прям азыр мен нумеролог мен үйрөтүп аткан кимге жөнөтсөм таң алпай, бул датаны таап алдың депчи. Ушундай болобу деп жөнөттүм да, вообще эле нормадан чыгып кетти го десем, муну каяктан таап алдың дейт. И дно комфорта деген болот экен, именно комфорт. Комфорт, дно комфорта, финансы жактан комфорт. Кээ бир адамдарга мисалы толтура ушундай байлыгы турса деле, ушундай материальный блага турса деле жетпейт да. Дагы деп ач көздөп коебуз го. На самом деле ошол финансовый комфорттон көз каранды экен да. Кээ бир адамдыкы бийик болот экен, кээ бир адамдыкы аз болот экен. Особенно в отношениях, когда паралар келгенде, мисалы эркек кишиники ылдый болуп калат, аял кишиники үйдө болуп калат, анан бул акча таппайт, анан тиндей мындай дей берген ошо экен. Просто анын комфорту ылдыйраак экен да. И у тебя дно комфорта тоже аябай низкий болуп атат да. 1,2 эле болуп атат дно комфорта. А норма вообще 4,5 экен да. Именно в финансовом плане ушундай чыкты да, сеники финансовый жагын. Это нужно прорабатывать. Проработка кылыш керек бул жагын. Андан кийин цикл. Цикл 4кө бөлүнөт экен, адамдын определенный бир жашоосу. Азыр сеники
төрөлгөндөн баштап 35 жашка чейинки чыкты. Пока ошол эми сен азыр 30 эми чыктың, поэтому 35ке чейин жыгылышың керек. И ошол жакта кайсы проблема турат, ошол жагын карап айтып берейин. Ар жакта 4 цикл бар экен. Ким эгерде мындай нерсе өтүп калган эжелер болсо, алардыкы уже бүт баарын карап берем да. Сеники в принципе 35ке чейин нормально. Цель 35ке чейин, 35 жашка чейинки цель кайсы болот? Сенин 35 жашка чейинки эң башкы целиң үй бүлө куруу экен. Ну, пока 35ке чейин убакыт бар. Именно отношения, именно семья, өз алдынча үй бүлө куруу. Ошондо кандай болуп калат? 35ке чейин жүрө берсем деле мен по-любому бирөө алат экен да. 35ке чейин турмушка чыгып, именно үй бүлө куруу экен да. Сен эң биринчи ошол максатың, именно ошол жагы, биринчиси ошол. Андан кийин ошол 35 жашка чейин у тебя какая проблема происходит? Препятствия. Кыйынчылыгың бул эме да, либо жумуш жок, либо ошол жумушуң сага жакпайт, не то да, өзүңө көңүлүңө жакпайт, либо слишком көп да жумушуң бар, но слишком көп. Вверх, бякта, короче, везде. Сен азыр канча жерде иштейсиң? Либо ошол жумушуң үчүн проблемаларың бар да. Жумушуң үчүн проблемалар бар, анан өзүңдү ограничивать ете бересиң да, бияктан тыя бересиң да, жок, бул жумушумду кылайын, бул жумушумду кылайын. И просто забываешь о себе, өзүңдү унутуп коесуң. И ошондой эле экинчиси, сенде атаңа болгон обида все-таки есть. Когда финансы ылдый болгондо, есть обида на папу. Ошол атаңа болгон обиданы тебе нужно проработать. Проработка кылыш керек. Даже если адам өтүп кетсе деле, именно ошол жактан обида болот экен да. Эрте өтүп кетти, эрте таштап кетти, биз өз калганбыз. И вот это нужно проработать. Ошол нерсени мен, оказывается, атам өтүп кеткене 20 жыл болду. Прям конкретно 100% проработка алгандан мына 1 жыл болду. Мен ойлогом, проработка кылып бүттүм депчи. Жана чыгып, бияна чыгып, ар кайсы инструментти колдонуп, но оказывается, до конца көрбөптүрмүн да. Качан мен медитация кылып образга киргенде, кайра эле ошол обида чыгып калды да. Эмне мынча эрте өтүп кеттим дегенчи. Неге бизди таштап кеттиң дегенчи. И бул жактан дагы именно тебя выходит отец. С финансовый не то, значит, атаңа болгон обидаң еще кетелеп деген сөз да. Бирок ушул нерсе туура чыкты го дейм. Потому что экөөбүз мурда биринчи жолукканда тоже айтып бербедиңиз беле? Ошону таппадык беле? Ошондо эле тапканбыз, ооба. И ошон үчүн у тебя достигаторство ошондон да, я сама все должна делать, достигать. Отношения туруп турсун, семья туруп турсун, мен могу жакта жетип алайын, анткени мен мага жардам берген адам жок депчи. И вот это есть обида. Жетип алайын, анан кийин калган. Шашпай кылып дегенчи, ошондо мен сага аябай таң калгам да. Эмне үчүн прям 18ге чыгып алып, прям ушунча целлерди коюп алган депчи. Мону кылыш керек, мону кылыш керек. Мондай коюп аласың, все по часам раскладываешь, но о себе-то забываешь, өзүңдү унутуп атасың да. И сен канча аракет кылба, канча эме кылба, в любом случае проработка кылмайынча именно отношения ошол жактан денежный поток төрөт да. Установка бар, потому что эме да, ойлойм да. Биз эми үйдө деле, көчөдө деле бүт жактан угабыз, анан турмушка чыксаң үйдө отуруп каласың, анан деле болуп калат, анан турмушка чыккандан кийин жолдошуңа, ошол кайын журтуңа эме кыласың, кызмат кыласың, анан төртүнө ташысаң, типа жаман көрүп калат дегендей, ошондой нерсе бар да, до сих пор бар ошол нерсе. Вот именно финансы жагын кетпей жатканы ошондон болуп атат да. Ошону эми азыр дейт, эмне билем, турмушка чыккандан кийин деле эки жакка тең жардам берип, например, ошондой болот го. Ошол нерсе бар болчу да башында. Анан мен баарын түзүп алайын, байып, өзүнчө монт болуп алайын, турмушка чыгам деген эмем бар да. Ошол эмем бар, туура чыкты го.
Вот именно про цели, именно сен жана целдерің боюнча прям конкретно чыкты да. Направление правильное, но все равно масштаб болуш үчүн атаң жакты проработка кылыш керек да. Мен канча инструмент колдондум, канча жардам берет, вроде думаешь, отпустила, через какое-то время кайра всплывать ете берет да, кайра всплывать ете берет. И из-за того, что мен постоянно кылган үчүнбү, но последний, когда я выявила, мен мастеркеде барып чыктым да, вообще атама обида бар экенин ага чейин түшүнө эмесмин. Действительно, көрсө эрте өтүп кеттерди, таштап кетти деген обида, оказывается, у меня была. А мен аны проработка кылып ошончо өтүп калам. Я думала, что проработала, но оказывается, обида настолько көп экен да, настолько чоң экен, что прям ошончо жылдан бери, өткөнү 20 жыл болду, 20 жылдан бери ошол обида чогулуп жүрө бериптир да. Каждый ситуация болгон сайын атам болсо мындай болмок, тигиндей болмок деп элеп, ошол нерсенин баары көпүйтсө, оказывается. А атам болгондо мындай болбойт болчу, тигиндей болбойт болчу дей берипчи. И аны за раз проработка кыла албайт экенсиң, на это, оказывается, нужно время. Менде да точно ушундай эле ситуация да. Если атам болгондо мындай болбойт болчу. Атам болгондо булар мага мынтип сүйлөй албайт болчу. И тут, оказывается, это есть обида на папу. Мне очень айтышат, именно обида на папу эме жагына кетет деп. Финансы жагына кетет дейт да. Если финансы кетпейт, ал значит сен атаңа обидаң бар, атаң болбосо бир туугандарыңа обидаң бар дейт да, именно эркектерге дейт да. Это нужно проработать. Сен еще 19-га чыгып эле ошол нерсени түшүнүп атасың да. Мен 29-га чыгып алып түшүнөм да ошол нерсени. 10 жыл өтүп кетти да, сен 10 жыл еще в запасе да, как минимум. Ошондо жана ошондо бүттү да уже разбор, э? Это основное предназначение боюнча и эме боюнча, акча боюнча. Акча келсе эле кайра кетип калып атат го. Курбайт да, вроде табасың көп эле, но не понимаешь, куда уходят деньги. Анан жана аны түшүндүрүп берип коеңуз, 35 жашка чейин биринчи эме экен деп, бирок мен азыр билбейм. 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин уже пора деп атам да. Просто эме бар да, жизненный циклдар бар да, определенный бир периодтор бар, ар бир адамдыкы ар башка болот, ал 4 циклдан турат экен, в общем, төрөлгөнүнө жараша эсептелет да ошол цикл. Анан кайсы бир периодко келгенде адамда проблема башталат да. Туруп туруп эле какой-то возраст, ар кимдики ар кандай. Меники мисалы биринчи циклым 31 жашка чейин эле чыкты да. И то же самое, именно ошол моментте кайсы проблема чыкса, вот это нужно проработать. И, например, сен 35ке чейин турмуш куруп, вот именно семья, сенин самый целиң ошол болот да, 35 жашка чейинки целиң основной үй бүлө куруш. А үй бүлө куруш үчүн сен айтып атасың да, мисалы, акча жагын проработка кылыш керектиги болду. Кайрылы комплексно келип, баарын проработка кылышың керек болот да. Ну, у тебя сейчас установка болот да, үйдө отуруп калам, күнүм көзүм карап калам деп. И действительно сен тыныч болуп кетсең, точно ошону эле болот да. Потому что сен ошол нерсеге ишенип атасың да. А качан сен ошондой болуп калбайын деп, финансовый подушкамы, пассивный доходторумду толтура түзүп алайын, нормальный бизнестин эме фундаментин куюп алайын, анан турмушка чыгам деп, ушунун баарына 2-3 жылдын ичинде жетишейин депчи. Бирок десең эле почему-то ордунда турасың да, жылбай эле. Ооба, ордунда эле турам. Жылыштык. Потому что биякта обида турат. Финансовый поток у тебя закрыт, жабык да. Аябай ылдый болгон үчүн сколько не старайся, ошол жакта тура бересиң да. Сначала сен финансага эмес, азыр именно отношения жагына, вот атаң жагына, проработка жагына басым жасасаң, поток сам по себе кете берет. Мен эле мурун ошондой болчу, действительно, канча табам айына, 100 миңби, 150 миңди табам, но айына келгенде акча жок да. Тиге кетти, буга кетти, господи дейм да, $2000 таптым гана дейм да, өзүмчү. Вроде таап атам го депчи. Анан элим бар таң калат да, үй албайсыңарбы, машина албайсыңарбы депчи, ушунча таап атасыңар. Өзүм деле таң калам да, йо-моё, чын эле гана ошол акча депчи. Мурун 15 миңге деле жашачу элекпи деп. Оказывается, именно ошол эмелер атага болгон обида, финансы канча келген сайын ошончо кете берет экен да. Это как
негативный энергия сливаться етіп кетіп кеткен ақша болсочу турбайт экен да акча в общем. И сен кайра ошо саморазвитияга а потом финансовый поток сам по себе өзү эле кете берет. А еще саморазвитие дагы Да, саморазвитие тут постоянно. Эме да, адам либо алдыга кетет, либо артка кетет дейт, токтобойт дейт бир орунда. ооба ошол нерсени түшүндүм мен. Токтоп калбаш керек да. Асель Сыдыковадан кийин бир дагы эми курска жазылган жокмун да. И артка бир аз кетип атканда эмеге жазылып койдум мен. Самара Кенешева последний дейт го, VIP. Ал төрөп ошого жетпейт анда. Анан ошонун курсун сатып алдым баягы акчанын көзүнө карабай. 20 миңдикти? Жок, 10 миңдикти. 10 миңдик 20 миңдик да барбы, э? Билбейм, 20 миң эле го вроде. Жок, VIP 6 миңби, 5 миңби ушундай болчу мурда. Ошол 10 болуп турбу? Азыр 10 миң болуп калыптыр ошонусу. Эме да, эмне айтып келатым эле? Вот именно жан дүйнөдө өтпөймүнбү? Мен ошону, не знаю, я сама по себе на подсознательном уровне ошол нерсеге тартылып эле келдим да. И сенин ситуацияң азыр мындай да, как белка в колесе аракет кыласың, но результат кичинекей да. Мне тоже долгое время ушундай болду да. Я не понимала да, жанан деле чыгып атам, буянан деле чыгып атам. Но что не так? Эмеси не то? Акча гана депчи, вообще жок да, эч нерсе жок. Анан именно жан дүйнө боюнча азыр курстун экинчи айын тартканымбы? А вот Украинада жүргөн кезде, Киевде жүргөн кезде мен ошол боюнча балдарымдын ооруган себебин издеп, эмне себептен деп кабат этип баштап ошо бир курска келип, бир мастер-класска келип калдым да. И там я поняла, оказывается, адамдын деле вот жан дүйнө, анан материальный жашоо болгондон кийин душа, анан эго деп бөлүнөт экен да. Азыр биз сүйлөп атканыбыз баскан турганда это все эго. Через эго кылабыз да ушул нерсенин баарынчы. И ошол когда эго болгондо мондай кичинекей эле точканын ичинде айланып жүрөт экен адамчы. Айланып тегеренип вообще эч нерсени көрбөйт, результатка жетет, көрсө результаты да кичинекей, в общем, уяк эле крутится, ар жакта жан дүйнөнү унутуп кеткен да. А когда жан дүйнө, там возможности безграничны. Почему кому-то достается все, вот ийгиликке жетет, акчасы бар, баары бар, а кому-то ничего. Канча иштебесиң, канча аракет кылбасың, вообще ноль, мактап эле жүрөт да. Крысиный бега деп коесуң, айланып эле жүрөт, но чыга албайт. Именно ошол жакта экен да, качан жан дүйнө менен эго экөө бириккенде, биринин тилин тапканда, мындай айтканда, адамда прям квантовый скачок болот да. Это у меня на подсознательном уровне, мындай кеде-кеде тийип кетчү экен, время от времени. Но мен ошону билбейт экенмин да. Анан качан мен ошонун инструментин тапкандан кийин у меня все пошло. Өзүнөн өзү кетти да. Мен ар бир нерсе кылып атканда, мен ушуну азыр эго аркылуу кылып атамбы же душа аркылуу кылып атамбы деп өзүмө суроо берип калдым да. Оно мне надо, не надо. Азыр чисто акча табыш үчүн кылып атам же чын эле мага жагат кылып атабы деп ушинтип калгандан кийин мне все пошло. Анан конечный результатты ни в коем случае акчаны койбо да. Конечный результат акча болсо, там эч нерсе болбойт да. И еще эмеле нелерди да айтат эле, характерлерди полный айтып берет Болот, а мен ал нерсесине еще жете элекмин. Вот начало мен именно предназначение менен эле ушу акча жагын. Характерди айтып берет, оорун айтып берет, в общем, толтура. Азыр могул жакта эле мен кичинекей жазганым эле, азыр мен сага айтып бергенде жазганым эле мына монча барак болду. Азыр сага берген информация жазганым ушул да, конспектлерчи. Ошол үчүн элге айткан башында, именно акчаны айтып берем, анан предназначениеңарды айтып берем депчи. Потому что элдин проблемасы ушул да. Эл азыр эмеге деле урушпайт там. Отношения менен урушат. Курска келген айымдардын эң главный проблемасы отношения, акча. Көпчүлүкчө. Сиз ошого көбүрөөк басым жасайсыз. Мен ошого басым жасайм да, потому что бири менен все равно связаны да, тияк болбосо тияк болбойт. Анан бул жага келип, акчага келип такалдыңбы, значит, ата тегиңди казышың керек. Отношенияң не толтабы, значит, мамаң менен отношенияң болбош керек. Кантип деген суроо азыр көп келип атат да, ошондой болот да, кантип аны кылабыз депчи. И ошол жакта жакшы болуш үчүн
апам менен отношениям жакшы болуш керек, э? Апаң менен апаң болгон обида болбош керек. Именно ушул жагынан кетиш керек да. Анда отношенияда жакшы болбой атса, апам обидан бар экен да деп Обида бар да, потому что эми апаң деле сага окшогон эле адам да. У нее тоже бывает ар кандай там ситуациялар болот, настроение болот, болбойт дегендей. Ал прям кичинекей кезде биз ата энени аябай мындай ыйык көрөбүз да. Вот менин апам, менин атам деп анан с возрастом, убакыт өткөн сайын сөзүмдү кабыл албай калабыз. Подростковый возрастта особенно эмнени айтып атасың, тегил бул депчи. Кабыл албоо башталат да. Сен башканы айтып атасың, мен башканы айтып атам депчи. Ошондой моменттер болот. И когда вы хотите вот отношения улучшить, нужно улучшить отношения с мамой. Башкалардыкы чыгат, меники именно ушул жактан кайсы задачадан, планетарный же социальный задачадан ушул нерсе чыгып калды да, апаңдын ден соолугуна кара дегенчи. Именно ден соолугуна кара, бирок материальный жардам бербе дейт да, материалдык жардам эмес депчи. Аны мен бүгүн карап көрүп калып атпаймынбы, өткөн жолу балдарымды барып 3 күн таштап келдим го. Барып биринчи таштап келгенде апам башым оорудат деп калды, вообще башым оорудуп калды. Тимин ичиңиз десем, ичиш керек эле, бирок акчам жок деп калды. Хорошо деп кетип калып элем, мен шаарга келип өзүм тимин алып, үйдөгү өзүбүз ичип, анан еще дополнительно бирөөнү алганмын да, бирөөгө беремин депчи. Анан что-то вспомнила, анан алып эле ошону салып эле кетип калдым да, анан баары эле апама бердим. Короче, могу ичкиле десем эле, деп эле рахмат деп эле алып калган. Тиминди анан үйгө бүгүн келип ошо разборун карасам, меники ошо экен да. Апаңдын ден соолугуна карап, только нематериальный жагдан депчи. Это я просто на подсознательном уровне ушуну кылыш керек, эмнегедир ошо тиминди салып алгым келди да. Анан жеткенден кийин что ойыма келип кетти, ушуну апама чыгып кетпейми деп сурап атпады эле как раз деп. Раз жанымда болсо деп ошентип. И вот так совпало да. Меники кандай экен? Меникин айтып. Сеники именно социальный масштабтагы жумуштарды кылуу дейт. Мамлекеттин масштабын алган социалдык жумуш. Но социалдык жумушту ал нерсени кылып атасың сен ал жагынан. Но все-таки обиданы нужно поддерживать, да, в любом случае. Бул жакта эме деген бар. Ментальный долги деген түшүнүк бар. Ата энеге мындай карыз жагынан еще болбой жатса, именно акча жагынан болбой жатса, еще карыздар болот экен да, ментальный карыздар болот экен. Ал не то, что бул аласа берес эмес, именно ата энеңиз кичинекей кезде алып бербей койгон оокаттар болот да. Куртка алып бербей коет, көйнөк, там шоколад, неважно. Алып бер десең алып бербей коет, ошол мээңде калып калат. Анан это тоже обида финансовый жагынан аябай влиять этет экен. И отуруп алып сен, мне кажется, сен сурабасаң деле керек да, мындай нерселердичи. Аясаң керек да. Ооба, мен кийим дегенде эмес, мен эми айпам айта берет да. Эч антип кыйнаган эмессиң депчи. Эжеме көп кийим алып беришкен да. Анан мен кийим эмес, мага андан көрө ошол окууга керектүү нерсе, ушундай курстарга жаздырып, мени китеп, ушундай нерселерди алып бериң дейт элем да. Отыруп эстеп да, вот что у тебя есть, мисалы атаң өтүп кетти да, я по себе знаю, мен апамды аябай эле эч нерсе сурачу эмесмин да. Ооба, мен мен отурду ошондон кийин. Хотя я хотела там красивое платье, какое-то куртка, что-то, но сурабайт элем да. Ооба, бирок азыр деле ошондой. Азыр деле апам аяган үчүн мен өзүм иштеп, өзүм багып, кайра апам акча салып атпаймынбы менчи. И вот это тоже неправильно. Ты в роли родителя боласың да. Бала деген кайра ата энесине ата эне болуп бере албайт да. Сначала биринчи өзүңө жардам бер дейт. Качан өзүңөн ашып дастатып болгондон кийин анан ата энеңе жардам бер дейт да. Азыр апам өзү жалгыз үй салып атат таш көмүргө, анан ошого бир аз жардам болсун деп салып коюп атам да. Это тоже ошол жагынан дагы сен финансы кетип атканың дагы ошол жагынан. Это тоже минуска кетип атканың ошол. Сен ата энеңдин ордуна, атаңдын ордуна мамаңа үй болуп берип атасың да. Так посмотреть, жардам берейин депчи. Но сен атаңдын роли башка, сенин роли башка да. Ты не в роли дочки, а в роли папы чыгып калып атасың да, как партнер болоюн, апама жардам берейин депчи. И из-за этого тоже, когда вот пирамида тескерден болуп калганда, бала ата энеге жардам берип калганда өзүндө проблема боло берет да. Көпчүлүктөрдө да ошол проблема да, анан апама салыш керек, анан тигиш керек. Хотя карасаң өзү деле кыйналып атат, но обязательно жардам бериш керек. Анткени ал жалгыз, анан тигиндей мындай дейт да. И финансы жактан, ошол жактан дагы минуска кеткен ошол. Сен ошо ментальный долгилерди вспомни, какие вот эмнени
алайын деп албай калган нерсе бала кездечи. Меге аутсага окутпай койгон. Ошого бир аз эме болор эми азыр. Айтып калам деп кайда. Акча жок деп эме кылбай койгондо жөн эле койчу, акча көбүрөөк кетет депчи. Хотя акча бар болчу да, эми билчүмүн да. Эми төлөйт болчу, төлөй алат эле, бирок окутпай койгон да. Апамчы аутсага тапшырбай эле кой деп. Мына азыр, например, окуп атам, контрактым 35.000. Өзүм төлөйм, бирок ошо контракт деле. И вот это выходит, это обида. Эмисен, например, аутсага окубай калдың, но при аутса какой-то курстар бар болсо, бир нерсе болсо, обязательно ошону закрой. Барып бир жол болсо окуп И келейин. ментальный доктор, и жабышың керек да. Университеттин өзүнө окубай калдың, курстар болот да. Андай бир эки ай эле там язык боюнча бир нерсе курстар болот го. Либо өзүң кайсы жагын кааласаң, ошол жагынан бир, не знаю, может, бирөө менен сүйлөшүп, лекциясына барып отурасыңбы, ну вот это долг закрой да, жап да өзүң үчүн. Еще эме лагерьге такыр барган эмесин жөнөтпөйт болчу мени. Лагерьге барып окуйм анда. Лагерь болсо вот бар го жанагы, азыр кымыза лечение башталып атат, көл башталат. Может, ошо лагерьге как волонтер барып келесиң. Либо просто кыздар менен жайында подружкаларың болуп көлгө салып келесиң. Ушундай кылайын анда. Ошол именно ошонун баарын эстеп жаз дагы, ошонун аналогдорун азыр эмне кыла аласың? Ошону жап да. Это ментальный Абидам деле жок деп коем, бар эле окшойт. Ошон үчүн отношения болбойт да. И отношения жок, и отношениядан жок, акчадан жок да. Ошон үчүн. Ой, мен таң алып эле калып атам азыр баарын. Например, азыр на фоне нумерологии болсо, мен мондан дальше мен сага эч нерсе айтпай албайт болчумун да. А бул жакта еще психологияда болуп кеткендиктен более подробный болуп атат да. Мага ошол нерсе аябай жакты да. Мисалы азыр нумерология болбосо, мен сени разбор психологический жактан, может, могул нерсенин баары чыкпайт болчу. Ооба. Бир-бирine прям дополнение экен да, чоң дополнение экен. Экөөнү бир алып кетесиз да эми. Ооба, жакшы нерсе экен. Мен мурун ой бул болбойт, анан ширк дей берчүмүн, но эч кандай магия деле жок экен да. Это просто цифры. Кабыл аласыңбы, албайсыңбы, тоже өзүңдөн, но көпчүлүк учурда вот именно ошо периоддо действительно ошол чыгып калат экен да, конкретно ошондо чыгып калат экен. Действительно. Меники деле азыр прям все совпадать этип калды да. Бүт жагынанчы. Я удивилась. Дагы мен Окей, еще дагы эми атаңа болгон еще есть долги какие-то ментальные? Эсиңде калды эле бир нерсе алып бербей койгон? Атам Бала кездеги. велосипед алып бербей койгон, кыздарга болбойт деп. Бирок таарынган деле эмесмин, кийин ойлонуп көрсөм. Может, кичинекейинде таарынып калган окшойм э? Это ментальный долг, просто аны унутуп калгансың. Мен постоянно именно ошол көпчүлүк айтат да, именно вот когда идеальные отношения, ой жок, менин ата энем менен отношениям идеальный болчу, эч бир проблемам жок дейт да, а бирок жашоосуна келгенде целый букет проблема. Именно ошолор менен разбираться эткен аябай кыйын болот. Неге? Анткени идеальный картинаны эстеп калган баланыкы мээси настолько жаап койгон, жанагы блоктордун баарын, чыгарган өтө кыйын да. Чыгарыш өтө кыйын да. Ошо эжеме дагы, мага дагы кыздарга эми велосипед болбойт да, чынында анан болбойт деп ошону алып бербей койгон да, башка подружкаларым алып берип анан мага алып берген эмес да. Бирок бүт нерсе эле алып берчү, атам оозунан чыкканын алып берчү. Мен аябай эрке кылып эме кылган да, өстүрүп эрке кыз болчумун да. Но бир эле ошо азыр эстесем, эмне алып бербей койду эле десем, ошо велосипед да. Еще капалат көрсөң чыгат ошо майда чүйдө шоколад, какой-нибудь конфет, тойго барбай койду, бир жака чыкпай койду, чыга берет ошол нерсенин баарычы. Ойлонуп отурсаң, что есть, көп нерсе. Именно бир нерсе алып бергенденби, мындай бир жака жөнөтпөй коюп, ушундайлар. Ошонун баары, бүт баары ментальный долг. Эмнени кылбай койсоң. Это все ментальные долги.
жана лагерьде айтып атасың, бүт бар. Лагерге да жибергенбиз. Ошон бар жазасың дагы, жанына коюп эле аналогын. Сейчас өзүң барган сен каласың да. Вот это прям распиши и все делай. Мына баргандан кийин долданан бүтөт дагы, э? Да, о ментальный долг коет. Обычно карыздарда ушул түшүнүк бар. Өткөндө акча марафон ушул нерсени айтып бергенмин да. Вот бересине ала салар это одно, а вот именно ата эненин ментальный долгу это совсем другое, это совсем башка нерсе да. Может, бир туугандарыңа да ментальный долгтор бар болушу мүмкүн. Байкене эжеңе бир нерсе кылбай койгон, ошолорду тоже вспомни. Прям покопайся да ошол жактачы. Именно бир тууган менен мамиле дегенде жокпу ал эмеде. И, например, сен азыр атаң жок болсо, в роли папы кто-то бирөө чыгат да, байкем же болбосо тайкем. И вот ошону дагы проработка кылышың керек болот. Азыр байкең бар. И если ага какой-то обидаларың бар болсо, ушундай эмелериң бар болсо, тоже проработай. Байкеден көп нерсе чыгат, негизичи. Олтура обидаларым бар. Өтө көп нерсе чыгат да. Байкем мага бир жылда бир эле туулган күнүмдө эле чалат деп мурда ушинтип айтып калчумун да. Азыр жанымда эле. Обида толтура элекин анда менде. О, просто билинбейт да сагачы. Думаешь, что все хорошо, а по жизни карасаң, у тебя куча проблем, да, жашоодо. Это все скрывается, ошол нерсенин баары жашырылып жүрө берет экен да. И жашоодо действие улам чыга берет экен, всплывает улам бир жерден боло берет экен ошол нерсе. Когда ты вот это все проработаешь, и отношенияны дагы, и жумушту да бирге алып кетесиң да. Ооба, ошол отношения, жумуш, саморазвитие үчөө кетет беле? Сеники саморазвитие, педагогика болсун. Не дедим? Психология дедимби? Творчество, саморазвитие, педагогика. Творчество, саморазвитие, педагогика. Именно бул атаң жактан, именно ушул жактан сен ийгиликке жетесиң деген сөз. Но по сути сен ушул жакта эле жүрөсүң да. Со стороны кажется, что у тебя все хорошо, все идеально, потому что Инстаграмда только идеальная картина чыгат. Всегда так, только идеально. Инстаграмда эми айтпай эле коеюн, элдер жазат, акчаны кырып таап атат бул. Мен деле ошентчи тамам. Карыздырып көп чалышат да, эгер акчаң бар деп болчу депчи. Чалып айтуу 15 000 берип турчу десең. Шоксуң го. 15 000 депчи. Ну реально. Марафонго мынча адам жазыптыр, анан мынча эле сом болуп калат го деп, ошонун акчам бар, мага калат да деп. Ойлоносуң да. Менде вот ошондой болчу да, не знаю, канча акча келди, все ошондой жок да. Расходторун эсептесең, доход расход жүргүзөм да, непонятно да каяка кеткен акчамчы. Көрүнүктүү эч нерсе алган эмесмин, самое главныйчы. Түшүнбөйт элем да, в чем дело, каяктан кетип атат деп элечи. Ары казып, бери казып, акыры ушул именно обидага келгенде таап чыктым да, ошол нерсени прям конечный бир точка койдум ошол жактан. И ошондон кийин уже бир жумадан бери акча каяктан келет деп билбейм, чыкса тияктан бияктан. Мен акчам агылып эле суу болуп эле кетип атат да. Акча келди, машина бузулуп калып атат сразу. Машинаны оңдойм, анан да эмне болду? Акча келди, контракт төлөш керек, акча келди, буга бериш керек дегендей эле ушундай болуп эле эме болуп калып атат да менде. Эме болуп атат да. Конечный цель эмне сенде? Акчаны для чего зарабатываешь? Азыр айта берейинби? Азыр мен эме пассивный доходго чогултуп аткам да негизи. Это уже цель акча болуп атат да. Цель акча болуп атабы? Кандай эмне кылышым керек анда? Цельди акча койбоо, в общем. Акчаны распределять этесиң да, жанагы пассивный доход постепенно чогултасың. Жок, мен пассивный доходго чыгыш үчүн, короче, недвижимость алыш керек го негизи. Ну, видишь, сен только видишь только вот недвижимость алып, сен аны арендага берип атасың. Ну там же не такая прям пассивный доход эле берип аткан эмес да.
Сен аны канча жылда чогултасың, аны канча жылда окупай атсаң. Мен аны ошону 1 жылда эле алып, сразу бирөөнү, например. Ошон үчүн дополнительно жумуш деп эле. Короче, Асель Сыдыкова катышкандан кийин кичине мындай мээм башкача иштеп калды да. Только наоборотан кетип калыптыр да сеникичи. Асель Сыдыкованын деле айтканын көрсөң, недвижимости как пассивный доход карабагыла дейт. Анын Лондондо как минимум 20 квартирасы бар. Бишкекте я не знаю сколько у нее квартир. Поэтому у нее пассивный доход хороший. Она с этого начинала квартира на квартиру алып. Ну сама по сути Лондондо баалар кандай, Бишкекте баалар кандай. И еще Лондондо там кредит алып, ипотека алганбы же кредит мененби ушундай. Сонун условиялар бар да ал жакта. Там у нее хороший. Сен Лондон менен азыр Кыргызстанды салыштырып атасың да. Асель Сыдыкова башка, Айтылов башка да. И тогда были времена другие. Мезгил башка болчу. Сейчас совсем другое время. Жок, мен квартира эмес, именно могу торговый центрлерден бир бутик нормально келет экен да, 1,200,000–300,000 келет экен. Анан мен ошодон бирди алып койсом, анан кийин кайра дагы чогултуп 2–3 алып, экөөнү апама берип, анан өзүм бирөөнү алсам, ушундай ойлор болуп атат да менде. Видишь, кайра эле экөөнү апама берип, анан бирөөнү өзүм алып отуруп. Апам азыр жумуш кылат, анан ал жумушун дагы бир 10 жыл иштетет, бизнес. И все, дальше иштей албай калат, и пенсияны карап отура албайт да апамчы. Анан ошого кичине акча келип турсун, жөн эле келип турсун, мындай пассивный доход болуп деп, ошо апама алып берейин деп аткам да. Видишь, сен в роли родителя чыгып атасың. Өзүм ойлобой калдым да. Эмес сен апама. Слишком көп ответственность, жоопкерчилик алып алгансың да. Өзүмө слишком иногда болот да. Ошон үчүн өзүңдү унутуп коюп атканың ошол да, себя забывать. В любом случае, любой ситуациядан эң биринчи орунга өзүңдү коесуң да. Неважно какая ситуация, биринчи орун өзүң, потом все остальное. Мен өткөндө балдар таштап келгенде айтып чыгышты, балдар эмне операция болсо, анан тигиндей болсо, анан кантип таштап кеттиң, тигил бул дегенчи. Но я в первую очередь өзүмдү ойлодум да. Мен азыр могуларды апарбасам, у меня нервный срыв болот дедим да. Я знала, что максимум 3 күнгө чыдарым. Ошону түшүнүп туруп эле барып таштадым, но за 3 дня мен спокойно кичине өзүмө келип алдым да, более-менее. Бул жактан в первую очередь думай о себе. Сабак өтө калып, өзүңөрдү ойлогула деп. Өзүңө ойлогондо психологда психолог керек деген сөз бар да. Ооба. Это всегда так. Ошон үчүн пока про маму забудь. Это ее путь, ал өзүнүн жолу. У каждого человека свой путь. Ар бир адам өзүнүн жолун тандайт, өзүнүн жашоосун тандайт. И ал үчүн да жетекчилик ала алган, это тоже плохо. Мен мындай болгондо апама обида, өгөй атама кайра кетип калганда, у меня была обида, ал сени ушинтсе, өлтүрөм десе, мойнуңа бычак такаса, сен кайра жашап алдың деген да, апамачы канча тартып жүрдүм ал үчүн. И потом до меня дошло, это ее жизнь, өзүнүн жашоосу. Что делает, пусть делает, да? Там эртеңки күнү өгөй атам бир нерсе кылып койсо деле, это был ее выбор. Менде мындай болду да, чувство вины болду да, апамды сактай албай каламбы, жалгыз апам болсо, неужели я не смогу вот аны карай албай калам дегенчи. Но до меня дошло, да, мен анын кызымын, но ни в коем случае анын апасы эмесмин. Ошо апам да мен сага ишенем деп мага эме кылат да. Деп. Апам экөөбүз эле жашаганбыз, мен 5-класстан баштап. Апам экөөбүз 11-класска чейин бир үйдө экөөбүз жашаган. Анан Ну, мне тоже самое, мен 2-классыман калгам атаманчы. Из 3 класса ошо апам менен жашадым. Потом она замуж вышла, там то да сё, короче, изучу. И в конце концов, насколько прям эме болуп да, сенде еще связь еще не оторвала, мама и я деген связь бар экен сенде. Ну, в принципе, у тебя же байкең бар да, карайт. Ооба. Но көпчүлүк учурда кыздар күйүндүү келет да. Но байкең өз жашоосу менен жашап атат го, Бишкекте, спокойно, өз үй бүлөсү менен.
а ты не можешь. Связь, мама и я, связь нужно оторвать. Потому что деген, мындай нәрсе бар еще. Семья деп атпайбы, семья, жети мен деген. Сен апаңдын именно эмесин, сценарийин сен кайталай бересиң да жашооңдочу. Кийин сенин балдарың да точно ушундай боло берет да. Сен азыр апаңа гиперопека кылып атасың да, кийин сен да балдарың сенде гиперопека кыла берет да. И вот это вот будет продолжаться. Улана берет да. Ошон үчүн сен апаң менен ортодогу связьди үзүшүң керек. Это она отдельный человек, өзүнүн жашоосу, өзүнүн турмушу, өзүнүн, так скажем, судьбасы менен. Я отдельный человек. Но ни в коем случае көңүл бере эмессиңер. Тут сепарация жок да, сепарация болгон эмессиң да сен. Как бы физически сепарация болбосун, өзүңчө жашайсың, но материальный жактан жардам бересиң, кайра психологический жактан кайра эле апаңа тарта бересиң. Вот именно ошол нерсе жок да. Пока у тебя есть такая возможность просто сепарироваться спокойно, сепарация кылып салышың керек да. Эмоциональный сепарация кылышың керек, вот это все. А меники болсо, азыр пока не үчүн у тебя вот янам бянам болбойт, что ни отношения, ни денег болуп атканы, тебя жизнь показывает, жашоо көрсөтөт да, стоп, остановись, токто депчи. Моякты карачы деген сайын адамда канча вот проблема көп болсо, кайсыл жактан проблемасы болса, именно ошол жакта это трансформация экен да. Биз көпчүлүгү вот Кудайдын сыноосу, анан чыдаш керек, тынчыш керек, анан өтүп кетет дей беребиз го. Ошол в общем в корне неправильно. Бул сыноо эмес, Кудай сага көрсөтүп атат жолду. Көзүңдү ачып эмне кылып атасың депчи. Анан сен когда ошону көрбөй баштаганда, дальше эле дал бете көргөндө жок, мен түшүнүшүм керек дей бергенде, в конце концов такой бир удар болот конкретный. И ошол моментте көп адамдар сынып калат да. Чыгып кете албай калат да. Вот когда вот проблема, өтө чоң проблема болуп аткан жер, это есть сила. В чем здесь сила? Бuyакта кандай күч бар? Дальше копать этиш керек да. Андан качпастан копать этип, анан ошондон силасын таап чыгыш керек да. И кечээ мага бир эже жазып атпайбы, вот сен аябай осознанный кызсың, но просто сен жашоо кичине сынап койгон депчи. Сындырып койгон жашоо сенин ичинде дейт да. Анан күлүп атпаймынбы? Нет, деп атпаймынбы? Жашоо мени сынаган жок, деп атпаймынбы? Жашоо менин көзүңдү ач деп көрсөтүп атат ушул нерсени депчи. Не было бы болезни, не было бы саморазвития, да? Ушундай сыяктуу да. Не было бы, мисалы, жайында өгөй атам менен аябай катуу күч болбосо, менде мондай азыр рост болбойт болчу. Эмоциональный сепарация апам менен болбойт болчу. Потому что ойлочумун да, апам все жалгыз, экөөбүз эле калдык, апам экөөбүз эле. Демек, мен апамды защит этишим керек. Апам менин жанымда болушум керек, ага карашым керек, жардам беришим керек депчи. А до меня не доходило, что анын өзүнүн жашоосу бар. Өзүнчө жашаса болот, она выбирает. Мен азыр өзүм каалагандай жашап атам да, она тоже это может делать. Почему-то ошол вариантты мен карабай эле, аны тигинткиле, мынткиле деп ушинте бергенмин да. Анан таарына бергем да, эмнеге антип атасың, эмнеге мынтип атасың деп элечи. Мындай кылбайсызбы деп. У меня сепарация болуп жай айы каждое лето мен көлгө барат элем балдарым менен, особенно төрөгөндөн кийинчи. Ысык деп анан барганда мне там было настолько некомфортно, контролдой берет эле да. Контролдой берет эле анан даже элементарно эшикке чыкпайт элек да. Балам бар, үйөм бар, айылда бүт туугандарым бар, туугандарымдын бирөөсүнүн да үйүнө барбайт элем да. И ошол именно конкретно жайындагы ситуация, стоп деди да, Айгерим, стоп, остановись, открой глаза, эмне болуп атасың депчи. Сен контролдон чыгарбай атасың, до сих пор сен чоңой албай атасың деди да, до сих пор ошол под влиянием, өгөй атаң менен апаңдын влияниясы менен жашап атасың деп. Конкретно бизде чоң согуш болду, Третья мировая война болду. Анан ошондон кийин я поняла, эмне үчүн ошол ситуация келгенин. Оказывается, мне нужно просто было отделиться. Мен өзүнчө адаммын, өзүнчө семьям бар, мага тийишпегиле дегенчи. Мурун контролдой берсин да. Анан тияка барсаң эле, бияка барсаң эле, апам бир нерсесин айтып, бир нерсесин жашырып, туугандарым менен катышпа, сүйлөшпө деп элечи. 12 жыл ошентип жашадым. И в конце концов, последняя точка ошол, отправная точка ошол болду да. Сепарация менде аябай болезненный болду да. У тебя такого не было? Кийин, мисалы, турмушка чыккандан кийин какой-то бир ситуация болуп кетип, апаңан алыстап кетип, күйөөңдү күнөөлөп, анан кайын журтуңду күнөөлөп, именно ошол жака келбеш үчүн сен азыр акырындык менен само по себе сепарация кылышың керек. Эмоционально, финансово, физически 3 сепарация бар. Бул биринчи физический, алыс жашап кеткен сепарация, просто кеттиң. Экинчиси эмоциональный, любой нерсенин баарын башкара берип, апаң айтса ошого кайра көнө берип, любой сөзүнө кирип, анын айтканын кылып,
хотя өзүң чоң эле адамсың да, но апаң и оорукан эле чуркап бара калып, там бир нерсе кыла калып, анан үчүнчү сепарация именно материальный, акча жагынан полностью сепарация болуш керек. Өзүнүн акчасы, менин акчам, менин акчам. Всё. Физически, в принципе, сенде бар, но эмоциональный, материальный сенде жок еще. И то физически деле кетип калгың келип атат, көмүргө деп жүрөсүң да. Хочу к маме депчи. Это тоже не 100%, да. Баргым келип атат, барып жардам берейин, апам өзү кыйналып кетти, өзү жалгыз эле тиякта үй салып атат деп, ушуну ойлоп. Ну, она же сама выбрала, ал үйдү ким үчүн салып атат? Мен айттым да, апа, давайте, неден коркуп атасыз, салайлы деп отуруп, анан зорго салып атпайбыз, канча жылдан бери. Баштаган мен дейсиңби? И тут у тебя еще чувство вины. Үйдү мен баштап бергем да дегенчи. Значит, до конца бүтүрүшүм керек. Ну, она же сама решила, сен айткан менен поддержка берген менен, в конце концов, она понимала, что үйдү акыры өзү саларын. Прекрасно понимала сен окууга кетериңди. Болбосо койчу кайдаган баштабай салбайм деп койсоң, учпай калмассың да сен. Айтып калып калмаксың, туурабы? Это было ее решение. И сен бул жактан как эме катары, ошого түрткү берген адам катары эле чыгып калдың да. Вот, давай деп. Значит, это ей надо было. Көпкө чейин ойлонуп жүрүп, эми кыйналып атат апам деп. Бүтсө барам деп. Эме тияк бияк кылып атсаң, откуда отношения? Кайдан келет? Чоңой элек болсоң. Апам деп атсаң, конечно, отношения болду. И атаңа обидалар болуп атса, акча кайдан келет? Ну, у тебя еще все впереди, да, турмушка чыга элексиң, балаң жок. Проблемаң жок, кайын журтуң жок дегендейчи. Это плюс, еще плюс өзүңдүн жумушуң бар, эмне менен алектенесиң билесиң. То есть апаңдын мойнунда эмессиң, все делаешь сама, это тоже плюс. Дальше эмне кылышым керек ушуну обидаларды таап, атаңдын обидаларын кое бер, биринчи атаңа болгон полностью все обиды. Апаңа болгон обиданы кое бер. Атаң жагынан ошо именно обиданы кое берип, анан жана ментальный немелерди жабасың, карыздарды. Апаң жагынан то же самое, апаңа карыздарды, ментальный карыздар бар болсо ойлонуп көрүп, ошолорду постепенно жабасың. Экинчиси сепарация болсоң, үч этапта тең. Материальный жардам бербейсиң. Кантип берем? Подарок кылып берсем болобу, либо подарок кылып берсем болобу хотя бы? Да, болот, но пойми, что когда эгерде сен өзүңө жетип, анан если ты хочешь это сделать, не так, чтобы апама подарок кылыш керек эле, но биякта мен өзүм жашанып акча жетпей атат, но муну подаркка беришим керек эмес. Өзүңө ачса аны бересиң да. Только ошондон кийин. Анан получается, апаңа күйөө болуштун, ата эне болуштун кереги жок, ошого жумшашың керек да. Эмоциональный сепарация, физический, материальный бүт жана сепарация. Кайра таш көмүргө кетем деп ойлобо. Каникул бүтө калса эле жөнөйт. Если хочешь, прям өзүң баргың келсе, тогда ладно. А если жок, мен барып жардам беришим керек десең, это уже кайра чувство долга, да, я должна депчи. Кылышым керек деген нерсе болуп кетет да, это уже. Но бизде менталитетте негизи ошондой го, анан ата энемге жардам бериш керек, анан антыш керек, мынтыш керек. Ну, это правильно, но биринчи адам өзүнө жардам бериш керек. Потом уже другим помогать. Өзүмө жардам бериш керек экен анда. Негизи финансыны эме кылба, цель койбо. Финансы коюп атасың, бутик алам деп, анан экөөнү мамама, бирөөнү мага. Понимаешь? Каякта жатат проблема? Почему үчөө тең сага эмес? Либо почему экөө сага эмес? Мен өзүмө дальше башка активный, например, активный доход болот, иштейм, өзүмө көзүм жетет да ошогочу. Апам уже возраст келип калгандан кийин. Апаң канча жашта, сен канча жаштасың? У нее какой опыт, у тебя какой опыт? Либо бул жактан Бишкектен билерси ачып берип. Видишь, кайра эле келип ошону ойлоп атасың. Ошондой ойлойт элем да. Үйдө баары эле ошону ойлойт элем. Вот этого не надо. Она сама өзү тандайт путь, не кылат дальше.
Может, ошол магазин аренда берип коюп акча табабы, может, реализатор кылып коебу. Жок, апам өзү деле ала алат негизи. Акчасы жетет, өзү деле алып, өзү бул жака келип, Чоң проблема. бияктан деле бизнести, тиги Ташкомурда кылган бизнести бул жакта деле ачышат да апам, без проблема. Финансы жактан эч кандай апамда эме жок да. Проблема жок, но мен өзүм кылып бергим келе берет да ушундай. Эмне үчүн? Билбейм, мен өзүм кылып апама көп нерсе обещать эткем да мен. Мындай болгондо, когда апам эми бизде деле, например, бул жерден азыр айткым келбей атат, чынында, бирок айта берейин эми. Апам экөөбүз отуруп ыйлаган күнүбүз болгон, атам болгондон кийинчи, анан атам болгондо мындай болбойт эле, анан мындай тигиндей деп, анан туугандар тараптан да бир аз эмнелер болуп, анан апам ушундайга көп обещать эткенде, апа көрөсүз, мен чоңоюйн, мен мындай кылам, мындай сизге мындай алып берем, баарысы. Ну, ты была маленькая, понимаешь? Мен кичинекей кезимде бир КамАЗ бак алып берейин, мынча балам сага чыштайм, мынча балам сага чыштайм деп мен деле обещать эткем. 2 күндөн кийин алып кетип калдым, балдарымды чыштабай. Ошон көп нерсе обещать эткем апама, и ошол нерселерди мен кылышым керек, я должна болуп атат да бул жагачы. Нет, ты никому ничего не должна. Пока өзүңө жардам бермейинче, өзүңө жардам бермейинче башкаларга тем более жардам бере албайсың да. И пойми, что твоя мама ал эме эмес да, инвалид эмес го, она здоровый человек. Басат өзү, атсан аман, көз көрөт, кулак угат. Ишти тем более сенден кыйын кылат экен. Ооба, ал жагынан го эми, бирок ошол нерсе кылып калганда мен да баарын мен кылам, өзүм кылып берем деп апама көп нерсе обещать этип ушинтип экен. Ну, это ты можешь сделать постепенно, не так? Сначала помоги себе, полный жазып койгом, апама эмнелерди алып беришим керек, эмнелерди кылып беришим керек, список кылып, толтура барак кылыпчы. И аларды обязательно кылам. Мен эми эле баштай берейин деген ой болчу да. Көрсө өзүнүн нормальный фундамент түзүп, анан кийин кылыш керек экенин көрсө. Сначала помоги себе, потом уже другому будешь помогать. Эң биринчи өзүңө, да? Да. Да, чувство вины. Чувство вины. Конечно, здесь детская травма, потому что атасынан эрте калып калган. И из-за этого вот апам жалгыз калды, апама жардам бериш керек, поддержка болуш керек. И ошондой эме программа менен жашаганда, конечно, эч кандай отношения жөнүндө кеп болбойт. Кайсы отношенияны баштап акырая келип эле суроо угушуп кетет да. Турмуш курсаң эле ошо проблема болот кайрылып. Да, это любой жакта. Сначала мен, например, азыр эме кылбайм да, ойлонбойм да. Про родителей я вообще не думаю. Ну, живут и живут. Значит, это их урок жизни, значит, ошо өздөрү жашашы керек. Бирок мен бул айда, например, бул айда түшкөн өзүмдүн доходуман эч кандай салбадым эле да апама. А почему ты дал? Эмне үчүн салышың керек? Сен өзүң ата эненин эң бир тилеги бала өзү бутуна туруп, өзүнчө жашап кетсе деп эле тилейт да. Өзү менен өзү болуп кетсе депчи. Апа мен эме бул жокусунда эч нерсе сала албайм десем, ой мейли, өзүң баксаң болду деп ушинтип койгон. Апам өзү сурабайт менден, мага сал. Сен өзүң менен мойнуңду үйлөп алыпсың да. Салам. Мен өзүң менен болупсуң. Жардам берем сизге үй салганы. Хотя бы продуктыга жетсин деп эле 10 миңден ушинтип эме болуп аткан. Байкем кылабы ошол нерсени? Байкем азыр өзүнүн семьясы менен эле өзүн обеспечивать этет да. Бул жакта, Бишкекте. Апаң ошого ыраазы болуп атат да, өзү менен иш кылса, өздөрү менен жашай берсин, көбөйө берсин дегендейчи. Анан мен апам көзүнө азыр мындай ангел көрүнүп атам да, байкуш кызым 18 жашынан өзүнүн контракттарын өзү төлөп, өзүн багып атат деп. Ошол сага вдохновение берип, дагы кылгың келип атат. Мен мактап, ушинтсе мен мактаганда өлө эле жагат да, мага аябай жагат магачы. Знаешь, почему именно мактаганга, почему адамга эме керек, постоянно слова поддержки, когда вот атадан мээрим албай калганда,
эме болот экен да, как-то чувство неполноценности. Я какая не такая, обязательно бир нерсе кылышым керек, обязательно мага похвала керек деген нерсе болот экен да. Мен бир нерсе кылышым керек, мен макташ үчүн. Вот ошол нерсе болот экен да. Мени де ошол мени деле иногда сейчас азыркыга күнгө чейин эле проскачивает да. Обязательно бирөө мени ушинтип атыптырсың, ана молодец тигил бул деген нерсени күтөмүн да. Ушуга чейин күтчү элем. Я не понимала, блин, почему ушинтем депчи. Башкалар анысы жок эле жүргөлө жүрүшөт го. Сен канча күткөн сайын ошончо наоборот аз келет да сага ошол нерсечи. Анан таң калып элем да, мен ушуну кылсам деп, тигини кылсам деп. Оказывается, мы пытаемся кому-то что-то доказать. Вот я достойна вашего внимания. Мени карап койгулачы, мага сюда койгулачы депчи. Ошол нерсе болот экен да. Когда мен аны качан түшүнүп калдым. Апамдын туулган күнүндө WhatsApp группаларга таштап койбоймун номеримин. Апам туулган күнү куттуктап койгулачы депчи десем, апам келип алып, мен бүгүн туулган күнүм, давай байкең менен өгөй атам менен сүйлөшүп кой деп. Мен сүйлөшпөйм деп атам да. Анан ошондо обидно, ошондо мага жетти да. Мен сизге ушунчалык аракет кылып атсам, сиз келип алып кайра тигини айтып атасыз депчи. Для меня тогда дошло. Мен апанын одобрениясы керек болчу экен, рахмат кызым деген нерсе керек болчу экен магачы. Сиз башка нерсе күтөсүз да, ошону күтөт экенмин десем, мен сизге ушунун баарын кылып атсам, сиз деген тигини айтып жүрөсүз деп мен ушинтип таарынгам да. Анан ошондо о чем я говорю дедим да, эмне жөнүндө болуп атат деп. Это просто детская травма. Сен дагы бир эмени кылып кор, маленькая девочка деген жана эме барго, практика барго, кичинекей кызга кайрылып кечирим сура деген. Ошону еще раз сделай. Ошол там еще там непроработанный нерселер бар да, ошол жакта калып калган программалар. И мен өткөн ретритте дагы ошо кичинекей кызга кайрылдым да, тоже вот это сделала ошол практиканы. Андан кийин ошо атага болгон обиданы ушу бир эле күндө ушунун баарын проработка кылдык да. И до меня вот жетти да. Психолог айтат го, канча курска келдим, сенин курсуңа келип результат алдым депчи. Просто адамга жанагы ташты деле улам бирден капать эте берсе акыр аягы тешилет го. Биринчи каплядан тешилбейт, анан барып жетет го. Просто бир точкага келет экенсиң, анан до тебя доходит оказывается. Издене берип, угуу берип, аягында бир сөз болсо дагы жетип калат экен да, конкретночу. Мага ошондо жетти да, конкретно угуу. Мисалы сен канча курска катыштың, канча кечирүү техникасын билдиң, напримерчи. Ошол эле Самара Кенешова, ошол эле Асель Сыдыкова, ошол эле менде деле кечирүү немеси бар болчу. Где-то кичине чыгат, но остается, кичине чыгат, остается. Просто миң сопротивление кылат да, это больно, бар баякка депчи. И блоктоп жаба берет да. Это как бы колуң, например, ириңдеп атат, анан ириңди сен обработка кылбай эле үстүнөн лейкопластик менен чапкай бергендей эле кеп да. Алды все равно ириңдеп атат да, все равно ал жагында боль болуп атат да. Лукулдатып орой берет ал нерсечи. Пока анын баарын ачып, ошол нерсени өзүнүн бетине карап, коркпой, ооруса дагы, эмне болсо дагы полностью тазаламайынча. Анан акырындык менен айыкмайынча. И почему у тебя прям башында мен сени көргөндө, блин, что за у нее проблема деп, я не докопалась да башындачы. Күндөөлүк менен эң биринчи жолуккандачы. Просто достигатор экенсиң да сен. Жетиш керек, кылыш керек. Для чего все это надо? Эмне үчүн? Апама жардам бериш керек. Тинч керек, мынчы керек. Өзүң качан десе, өзүң потом. Как-нибудь. Вот человек делится на 3 типа. Баарын кылып коюп, анан өзүмдү акырында деп. Потом в конце депчи. Но потом в конце эмеде көпчүлүк аялдарда мындай дейт да, өзүмө убакыт жок дейт да, үйдү жыйнайын, баланы карайын, там тамагын берейин, анан кечинде өзүмө бетиме маска коюн десем уктап калам депчи. Сенде ошондой болбоду? Өзүңө убакыт келгенде уже кеч болуп калат. Сначала өзүң эртең менен, элементарно эртең менен эрте туруп биринчи өзүңө карап, потом оокаттанып дейт да, спокойно туруп. Биринчи өзүңдүкүн бүтүрүп алып, потом акырындык менен спокойно калган боло бересиң. Апамда карызым бар болсочу. Сен ага карыз болсоң Ооба, мен акча алгам да апаман. Аны бөлүп төлө. Жана карыздын 10% бар го. Ооба, ошону төлөйм да, ошону төлөсөм болот дагы.
И сен деген мындай акча салганын это не считается, что сен долг закрываешь? Сен ошентип айтышың керек, апа мен баягы карызды төлөп атам деп акчаны сал да. Мен аны чогултуп берем деп койгон болчумун да. Анда счет ач дагы чогултуп башла. Анда ошо күндө ар ай сайын салып атканым ошо карыздан кемитип кое бериңиз деп. Эмне кылат окшойм анда. Антсең уже болбой калды да, сен аны деген карыз деп эмес, мындай бергенсиң да жардам депчи. Алдабай эле койду дебейчи. Ооба. Башында жардам берип кетти. Чогултуштун кереги жок да. Аз эле суммабы? 100 миңге чейин да, 70 миңге ушундай. Все равно айына 10 миңден салып турбайсың, ошентип салсаң чогулат да. Жанагы акчаны 5ке бөлүп бөлүштүрөсүң го. Развлечение менен эле карызды эле чогултуп ошол жака кое бер. Развлечение менен благотворительность. И бул жагында дагы вот еще дагы бир нерсе чыкты. У тебя финансовая яма. Карызың бар, и деньги сливаются туда. Карызың жабылган жок да, яма ачык турат да. Яманы жапканча акчаң кете берет. Развлечениянын ордуна, если долг болсо, ошо долгду жаап анан развлечение кылып. Ошондочу. Мен, например, азыр $3000 долг бар, мурун кийин кайрылып көрбөгөн жадым. Мне сложно да, прям авиа болду да. Развлечение менен благотворительность алып туруп ошо жака салып атам. Ошентип эки жактыкын салып койсоң батыраак болот. Эки жактыкын батыраак салып атам да, батыраак чабыш үчүн депчи. Побыстрее жабайын деп. $3000 карызым бар. Бирок эч карызы жок көрүнөбүз деп коеюн. Бирок эч карызы жоктой көрүнөбүз да дейм. О, да. Но финанс ошол жака кетип атат да. Ну, в принципе, менде вот ошол эле карыз болуп калды, что больницага карыз болуп калганыбыз. Впервые ушундай карыз болдук да, конкретно $3000-гачы. И мен аны алып отуруп, башөт менен кирип алып болгон акчам бар, салып салган жокмун ага. Развлечениени алдым, кайрымдуулукту алдым, 20% болду да, доходтун 20% ай сайын салам. Келген доходтон счет ачып койгом, бир эле банктан счет ачкам, чтобы телефондон эле счет которойгидей кылып эле. Удобно же. Удобно, да? Анан золотой гусь ачып койдум. Вот именно жанагы пассивный доходту да ачып койдум. Туда 10%. И при этом өзүм жашоомдо кыйналган жокмун, все баарыма жетип атат, и тиямда да чогулуп кетти да. И там есть. Обучениени да өзүнчө коюп атам. Обученияга дагы я коплю определенный бир обученияга. Бүт акчаны салып ийбейчи. Когда убактысы келгенде бир жакшы обучение чыкса окуйм. Жана эле акчаны туура распределять эткен жака эле салып турсаң, кете берет. Анда эле сыйчылык деле үйрөнбөдүң беле, анда эле өзүң эле берип атпайсың курстарыңда. Ошонун финансовая грамотность аябай жакшы түшүнүп эме алгам да. Ошону жакшы. Бирок именно сен пассивный доходко басым жасадың да, ошол жактан сен. Оказывается, еще финансовая подушкамды и пассивный доходун түзүп алып, анан дальше жылам деп чанан тип ойлонсом, ай убакыт өтүп кетип атат го деп койм. Ооба да, канча жылым өтүп кетти. Элестетсең, ошентип финансовый подушка чогултуп бир банкка салдың, аягынан банкрот болуп калдың. Канча жыл. Элестетсең, барга ушундай бир киши өмүр бою акча чогултат экен, кийим албайт, эч нерсе албайт, жүрүп анан ээлүүгө чыкканда ошол акчасын алып алышып путешествие чыгышат экен да. Лайнерге отуруп алышыпчы, корабльга отуруп путешествиеде жүрүп, анан киши ошол жактан өлүп калат экен да. 2-3 күндөн кийинчи. Ошончо жыл өзүнөн экономдоп жашап жүрүп. Эртеңки күнү эмне болот билбейсиз да, эртең үмүт менен жашайсыз, эртең менен турамбы, турбаймбы билбейсиз да, мисалы. И эртең монтем деп биз өз жөнүнөн ниет коюп эле уктайбыз да. Уктаган адам какое-то время өлгөн адам да, эмне үчүн динде деле айтылат го, эртең менен күн таң атар менен тургула, таңдын рызкысы берилет. Эгер уктап аткан болсоңор, өлгөн адамдардын катарына кошуласыңар, эсептелбейсиңер депчи. Потому что адам уктаганда кратковременный болсо да өлөт экен да. Эртең менен ойгонуп атабыз да, туруп атабыз да, в любом случае. Ошондой эме кылып өзүбүз ниет коюп туруп атабыз. Бүгүнкү күн менен жашап, бүгүнкү күнүң сону кылып, мен ушундайм да, күтө берем да, бир нерсени күтө берем. Ожидание. Анан кийин мен ушундай кылам. То есть у тебя тут еще, знаешь, что идет? Самооценка. Я классная, только если у меня есть пассивный доход. Я классная, только если я помогаю маме.
и так, и вот такой список. Я классная, только если эмеспиз да. Азыр толтура жумуш кылыш керек, но бир нерсе мени камап турат да, ошол нерсе болгондон кийин анан калганын кылам деп жүрөм. В ожидании, режим ожидания отчетный. Ошон үчүн отурам, кыймылдаш керек эле деп. Любой нерсени сразу эле баштап кетесиңби бир ишти, мисалы, кылыш керек болсо? Сизде эмесмин да. Бизге бүгүн Вот смотри, мен азыр сага нумерологиядан предназначение менен эле акчаны карап бердим. Все, я дальше не знаю. А когда мен муну элге берип баштаганда, баягы разбор болгондо, я буларды даже карай элек болчумун. Мен бүгүн карап чыктым мунун баарын. Мен башында ошо жанагы разборду именно финансы жактан кайсы жагына барса ийгиликке жетесиң деген карап туруп эле сториске чыгарып койдум, все. Азыр полный разборду, мен азыр ушул эле разборду 1000 сом со скидкой 1000 сомго кылып атам. Я полностью не знаю, но я знаю, что адамга актуальны отношения, финансы и предназначение. Все. Просто бери и делай, да? Алуу эле кыла бер, да? Мен ойлоноруму билесиз го. 2 саатта эмес, канча 2 ай ойлонгандан кийин чечим. Гринвейге эмне болуп кетти? Гринвейди да ойлонуп кирип кеттим. Бир нерсе келсе сразу кыла албайм да. Ойлонушум керек. Апам менен кеңешишим керек. Смотри, бул жактан кеңешкенде дагы сен өзүнүн областында эксперт менен эмес, просто жакын адам менен кеңешип атасың да. Ну, она же не знает, что иштеп көргөн эмес, мисалы. Апам менен сөз кеңешем, анан ойлонуп, плюс-минус жактарын ойлонуп отура берем да. Просто знаешь, у тебя ты өзүңдү чоң көрсөткүң келет, на самом деле ты еще маленькая девочка. Кичинекей эле кызсың. Просто из себя строишь такой, вот я такая бизнес-вумен, я бизнес-леди деп. На самом деле кичинекей эле кызсың да. Например, бир жака барсам, сөз апама айтып, мен кетип атам апа деп коюп атам. Үйдө кыздар өздөрү эле кетише берет, анан айта берет, сен мамаң аябай мондай властная женщина окшойт, постоянно сурап, апаңдын айтканынан чыкпай, полный эмне кылып жүрөсүң го депчи. А на самом деле өзүң эле ошентип бересиң. Өзүм апам болсо апама чалып, апа мен ушул жака бара берейин десем, ой бара бер, мен сага качан жок дейт элем дейт да. Мен сага качан жок дейт элем. Апам эч жок дебейт, мен кичинекей кыздар бар го, мамасынын каблугун кийип, там боенуп алып, мындай чоң тизилгенчи. Вот точно ошол болуп атасың да сен. Вот я такая большая депчи. Ошондой бар экен да көрсө. Есть такое. Эмне үчүн кичинекей балага акчаны беришпейт, потому что акчаны колдонгонду билбейт да. Көпчүлүк адамдар именно позиция ребенка да калып калат да, кичинекей баланын позициясындачы. Жоопкерчилик албайт, ошосуна. И кичинекей балага 1000 сом берип магазинге ни за что жөнөтпөйсүң да. Бир нан алып кел депчи. Максимум 50 сом бересиң, и да, сдачаны ала кел депчи. Какчаныпчы. И ошон үчүн көпчүлүк адамдарга дагы акча келбейт да, таң калып жүрүшөт да. Эмнеге мен акчалуу болуп койм деген, просто чоңой эле. Суроолор барбы дагы? Мен окуй эле үстүндө туруптур да, эмнеге эч ким жазбайт деп коем. Не, по сути, смотри, биз не только нумерология, но психологияны да баарын копать этип салып болушет. Родология, психология. Ооба. Өзү айтып атат мен ого, Айкерме же сүйлөшүш керек болуп атат деп. Сиз отуруп сүйлөшүш керек болуп атат. Жооптор таап алдыңбы? Ооба. Анан дагы бир бул жерге айтылбай турган бир эмелер бар, ошону айтам го. Анан голосовой менен жөнөт кой. Эми да, чечим чыгарганды үйрөнүш үчүн сен просто сепарация болуш керек да, ата энеденчи. Азыр муну кылып койсом апам эмне дейт, тигини кылып койсом апам эмне дейт дей бербей, делаешь, потом говоришь. Мен ушундай кылдым деп туруп айтасың да.
Попробуй практикага бир нерсени кылып. Биринчи бир нерсени кыл, анан айт. Андан кийин молодец деп, андан кийин мен ушул сен жерде андай кыл, бирок айтпа да. класс жетекчимдин эмесин сөзүн эстеп кеттим. Неме дейт эле, кыздардын шым кийип барган болбойт го мектепке, юбка кийип барышат. Кыздардын баардыгы жамгыр жааса, шым кийип келе берет сурабай эле деп. Айттым эртең менен чалып, эжеке бүгүн шым кийип бара берейинби, ичте жамгыр жаап атат деп сөз сурап, анан кийин кийип барчумун да. Азыр ошону эстеп кетип атпайм да. Просто өзүң чечим чыгарганды үйрөн да, сама по себе, самостоятельно. Именно сепарация боюнча попробуй вот так как надо. Ошо үчүн Финансы если берсең, карызды берип атам деп бер да. Чогултуп албай атам, но хоть так бере берейин. Сон болду го эфир. Эфир 1,5 саат болуп кетиптир уже. Ооба. Точно айтканда эле 2 саатка кирип кетем дедик. Мен эфирге кирсем чыкпайм да ушинтип. Кызыктуу эфир болду окшойт, могул жакта адам чыкпай көргөндөр да болот карап. Эгерде ким ушундай разбор кааласа, жазыңыздар. Не только нумерология, тупо мындай цифра менен эмес, вот айтып укмай кылып подробно айтып берейин. Со скидкой, потому что азыр менде колумда 100% информация жок да. Тигиндей мындай вот орлар боюнча, допустим, же болбосо там эме боюнча, характер боюнча этого всего у меня пока нету. Толуктаганда айтып атпайбыз разберу, поэтому азыр пока ушул именно информацияны 1000 сомго алсаңар болот, потому что финансовый көптүн өзүнө эле 1000 сомго беришет да. Өзүнө эле. Шо анда эфирди жыйынтыктайлы. Ооба. Убакыт болуп кыздарым. Күтүп атчабы? Кыздар ачып кетти деш. Улам келип карап кетишип атат. Азыр мына айтып тургандай разбор получается, мен силерге голосовой кылып жөнөтөм. Полностью разборуңарды. И плюс дополнительный суроолоруңарга жооп берип турам, бул 1000 сом болот. Эже мен нумерологиямды карап бересиз, бизге директке жибергем, көрдүңүз бирок жооп бербедиңиз дейт. Толтура менде директте ишенип коңуздар, мен бүт баарын директте жана непрочитанное сообщение деген нерсени өтө жаман көрөм да. Просто бүт баарын ачып койгонмун да. Разбор кылганда видео вызовтан чалып эме кыласызбы же голосовой жибересизби? Нет, мен голосовой менен мне так проще. Потому что адам аны кайра угуп, ойлонуп, суроо берип. Бүт баары эле мисалы, мен бүт эле адамдарды биле бербейм да, какой у них характер, там ар жак бер жактарын бүт баары менен сүйлөшө берген эмесмин мурун кийин. А сен мурун билген үчүн көп жериңен. Мен тияң тигиндей эмес беле, бияң мындай эмес беле, ошол жактан капайт этип суруп чыктым да. И көпчүлүк адамдардыкы сразу чыкпайт да, сразу адамга ачыла бербейт да. Либо сразу эстей бербейт бир ситуацияны. Сеники азыр улам чыкты го. Поэтому голосовой кылып жөнөтөм да. Чтоб когда вспомнит, менде мындай бар болчу деп анан суроого жооп берип, ушундай кетиш үчүн. Кийин дагы кайра угуш үчүн. Переслушивать этиш үчүнчү. Эфирде сохранить коюйм ушундай, кайра угам да. Ооба. Бирок азыр мынтип ойлонуп, өчүрүп эле саламго депчи ойлонуп аткам. Баары көрүп калат дегендей элечи, же эмне кылсам. Эфир сенде сакталат, менде сакталат го дейм. Сенде да сакталат. Жок, макул, сиз сактап кое бериңиз, сиздикинен кирип көрүп турам ато. Өзүңө скачивать этип алып. Ооба. YouTube калып туруп киргизип кой. По ссылке только өзү көрө алгандай кылып. Анан пересматривай, потому что мен канча бир 2 нумеролог менен иштештим да, айткандар эсимде жок деймдирчи. Биринчиси менен сүйлөшкөндү в общем эсимде жок. Мен сүйлөшкөндү унутуп калгам. Андан кийин подружкам болуп калганчы эле анын мээсин жиберчимин да, бул эмне, тиги эмне депчи. Ал жаза берет эле да, анан же жазат же чалат, анан унутуп каласың да, по-любому. Вылетает из головы. Көп нерсе унутуп каласың. Мону эмне деп атты эле деп кайра кайтып келип, назад келгенге это очень удобно. Мисалы, мен эле сен питанияңды, кайсы питаниялар бергениңди, зарядка бергениңди унутуп калдым да. Это было в ноябре, да, мисалы.
эгерде сохранить этип койсом улам улам көрүп мынча керек эмеспи деп туруп атам да азыр. ПП шаурма допустим же болбосо андай мындай биринчи кээ жазганда я вообще забыла да. эмне кылышым керек, анча интернетке басышым керек же болбосо сага жазышым керек да. Ошондой эле кеп да. Унутуп каласың да көп нерсени. ооба. Эстен чыгып кетет. Ошо анда WhatsAppка жазып кой, мен сага финансовый кодуңду аны кантип активировать этиш керек, эмне кылыш керек деп айтып коеюн. Хорошо. WhatsApp'tan жазып коем. Макул. Азыр мындай башкача болуп атам, өзүмчө эле мынтип айта албай атам да. Айта албай калдым. Может, эртең обязательно пост киргизем го дейм. Мынтип ойлонуп көрсөм, вообще пост киргизбеппин да. Баягы өзү негизи эле өзүм жөнүндө вообще киргизбейт экенмин. Азыр СМ менен иштешип атам да. Кимден окуп атасың? Жок, окуган жокмун. СМ эме кылып атат, Инстаграмда алып барып атат А, круто. да. Анан давай пост киргизебиз, давай мындай кылабыз десем, Жагат алсаңа? лень болчу, сторис киргизген лень болчу, азыр баарын өзү кылып коет. Ооба, көбүрөөк көрүп калдым сенин ичинде стористен. Ошо Мурун мен бир жагда марафон башталган ушундай көрөт элем. алдында түн эле чыгып чыгып анан кийин марафон башталып калгандан кийин все да. Кайра азыр кайра киргизип эмне кылып атат. Ошо макул, анда сизге WhatsApp'тан жазып коем. Макул. Макул. Рахмат чоң. Нумеролог эмнелер прислал. Мен начинающий нумерологмун. И плюс еще мен психологмун. Поэтому нумерология, психология. Эмнелерди биле аласыздар? Азыр конкретно в данном случае предназначениеңарды айтып бере алам. Мамаңар менен именно отношения жагын оңдош үчүн эмне кылыш керек? С маминой стороны акча жагын оңдош үчүн эмне кылыш керек? Вот айтмыктыкын разбор болгондой ошону айтып бере алам. И 4 предназначения болот. Ошо 4 предназначения полностью айтып бере алам. Финансовый кодуңарды эсептеп бере алам. Финансовый кодду биздесеңиздер, ал аябай кымбат эсептешет. Плюс еще именно кайсы циклда, вот эмелер болот, адамда циклдар болот, жизненный цикл деп коет. Ошол циклда адамдын главный цели кайсы болот, анан главный проблемасы кайсы болот, кайсы проблеманы басып өтүш керек, ошону эсептеп бере алам. Бул разборго убакыт керек. Мен азыр айтымдуулукун айтып бериш үчүн канча маалымат алдым. Айтымдуулукун азыр кичинекей эле предназначение менен акчасын айтып бериш үчүн монча маалыматтын баарын алып үйрөнүшүм керек болду. Монча барактын баарын жазып, өзүмө түшүнүп, аны алышым керек болду. Поэтому азыр мен дагы деле окуп атам. Окуп бүткөндөн кийин айтам, мне преподаватель зашел. Мага действительно жакты. Акча боюнча марафон бар, ошол марафонду алсаңыз болот в записи. Мен бесплатный разбор кылганда өткөндө именно финансы жагын эле кайсыл сферага барсаңар ийгиликке жете аласыңар деген финансы жагын разбор кылганмын. Именно кайсыл профессиялар экенин мага 500дөн ашык адам жазды. Мен где-то бир 300дөйүнө жооп бердим, 200дөйүнө жооп бере элекмин. Ошондуктан таарынмай жок, потому что разбор бүткөн ошол моментте эле жарым сааттан кийин стористи өчүрүп салбапмын да. Анан бул эмне, дагы көбүрөөк айтпайсыңбы дегендер да болду. Дагы көбүрөөк айтсаң, укуңар келсе давайте полный разборго платныйга келгиле десем, кайра адамга таарынат да. Элестетиңиздер, азыр мен 1,5 саат айтымдуулукту разбор кылдым. Разбор кылган өзү 1000 сом турат. И плюс жарым саат эле айтып бердим айтымдуулукка, и плюс 1 саат еще онлайн консультация бердим. Ал өзү 1000 сом турат. По сути, бул 2000 сомдук нерсе да, мындай карап келгендечи. И финансовый код деген адамдын, ар бир адамдын финансовый код болот экен да, чтобы ийгиликке жетиш үчүн определенный сумманы загадываете, кайсы сумма сизге керек. И анан ошол финансовый кодду активация кыласыздар. Называется активация. И именно ошол целиңерге жетесиңер да. Мен азыр ойлонуп атам, именно кайсы сумманы койсом деп, потому что
Менин учителим айтты да, мен декабрга чейин я хочу $1 миллион дегенде, мен өзүмө сурайм да, зачем мне $1 миллион? Не Григор мага депчи. Если вы не знаете, для чего вам эти деньги нужны, финансовый код не сработает. Ал жакта конкретный цель болуш керек. Анан финансовый кодду жазыш керек. Я хочу столько-то денег на это. И ошо финансовый кодду пайдаланып жанына кошкондо он работает быстрее у человека. Просто это цифры. Хочешь вверх, хочешь не вверх деген нерсе да. Но это просто цифры. Мен азыр эсептеп отурам, муну нумерология десе, это оказалось мне чем-то, ой, монтиш керек, тинтиш керек. Но это оказывается просто цифры. Цифраны эле туура коюштуруп эле, туура билсең эле. И бул жактан жөн эле бүт эле адамдар нумеролог боло бербейт, потому что не все психологи. Азыр байкадыңыздар, мен Айтын укту жарым саатта разбор кылдым нумерологиясын. А бирок 1 саат бою именно ошо нумерологиядан чыккан нерсенин баардыгын, мисалы, акча жагынан мындай проблема деди, ошол жагынын проблемасын копать этип, уже психологияга кирип кеттим. Отношенияна проблема чыкты, ал жагын дальше копать этип кирип кеттим. Почему у нее так? Эмне үчүн финансы болбойт? А так нумеролог болуп эле сенин акчаң келбейт эт, анткени мындай проблема бар экен, антиндей проблема бар экен, все решай деп айтып койгон болбойт да. Бул жакта обязательно еще нужна психология. И менде азыр пока что ушул эле информация болуп аткандыктан, предназначение менен эле акча жагы болуп аткандыктан, консультация, разбор полностью 1000 сом болот. Психологический разбор менен кошо докопаться до сути эместерге голосовой менен жөнөтөмүн. Бардыгын азыр дирижентке жөнөтүшүм керек как раз. И качан уже мен муну полностью түшүнүп алгандан кийин бул разбор 2000 сом болот. Но кийинки жумада 24-төн 31 майда мен жаңы мен деген онлайн курсум башталат. Эгерде ким онлайн курска келе турган болсо, бул разбор сиздерге будет в подарок. Бекер эле болот. Азыркыдай разбор сиздерге бекер эле кылып берем. И плюс еще ал жакта интимная гимнастика деген дагы менин кураторуман курс бар. Именно турмушка чыккан айымдар үчүн, жас жактан проблемалар бар айымдар үчүн тоже вообще идеально болот да. Интим гимнастика. Ал дагы белекке кетет. 3 жумалык курс плюс разбор, нумерология жактан плюс интим гимнастика. Куратор кылып алыңызчы, мен уже 3 психология боюнча окуп жүрөм дейт. Мен куратор кылып только өзүмдөн чыккан айымдарды аламын. Проработки тоже түзүп бересизби дейт. Да, что нужно проработать? Түзүп берем. Как это прорабатывать, тоже расскажу. Потому что обычно нумерологка урсаң, мону проработка болушун деп коет, анан как это делать, человек не знает, потому что психологияны билбеген адам нумерологияга келгенде это очень сложно. Менде биринчи психология, потом нумерология как дополнение болгон үчүн, адамды мындай четко, ясно, прям в точку попадать этиш үчүн мне намного проще. И мен кураторларды кандай кылам? Менин курсума келип, менден результат алып өзү жашоосунда. Не так, чтобы просто психологияны мен билем, мен окудум, мен тиги курска келдим, бул курска келдим эмес. А именно мен курсума келип, определенный результат алып, какой-то бир запрос менен келет да, финансы жана оңгом келет, отношения жана оңгом келет деп. И ошол жактан конкретный результат алып, башка адамдарга жардам бере турганын, жардам бере алганын түшүнгөндө гана мен кураторствого аламын. 12-чи потокто мен мисалы куратор алган жокмун, потому что я там не нашла человека, который захотел бы помогать другим женщинам. Көргөн жокмун андай адамды, ошондуктан алган жокмун. Жаңы мен онлайн курсу 4000 сом. Самостоятельный тариф. 3 жума бою сабак болот, күндө понедельден субботага чейин сабактар келет. Азыр мен Айтын укка разбор кылып бердим го, молабида, ошол нерсенин баары сабакта бар, бүт баары. От и до есть. И кураторлар 3 жума бою силерге жардам беришет. 4 кураторум бар, 4 кураторум жардам берет группада. Полный сүйлөшүү группада болот да. Групповой нерсе. Андан кийин кураторский деген тарифтер, группада иштешесиз, плюс бир куратор силерге личный кураторуңуз болот. В зависимости от того, какая у вас проблема. Өзүңүздүн жашооңузга мындай жакыныраак адамды таап, ошого разбор кылат да. Үчүнчүсү наставник тарифи. Менден түзмө-түз кайтарым байланыш 3 жума бою WhatsApp'тан голосовой менен, аудио менен, текстовый менен любой проблемага любой время жооп берип турам. Ал наставник тарифи 9000 сом турат. Кайсы тарифти тандасаңыз дагы любой тарифке интим гимнастика плюс нумерологический разбор идет в подарок. Куратор болуш үчүн канча окуш керек дейт? Ну, ал жаңы поток 31 майда башталат.
мага көп келет айымдар, мен деген сизге куратор болгум келет деп. Но в конце концов кураторствого алар алынбай калат. Почему? Потому что когда цель стать куратором и зарабатывать, это не цель. Когда цель просто айымдарга жөн гана жардам бериш үчүн болгондо, вот мен ушундай результат алдым, я хочу реально женщинам помогать деп качан адам ошол нерсени түшүнгөндө, он сам приходит. Мен кураторларды время от времени отсеивать этип турам, потому что баш аягы менде 6 куратор болду, азыр 2 кураторум иштебейт. Если человек мне не подходит, мен ачык эле айтам: давай, когда будешь готов, приходи. Пока ты не готов, то эле 1-2 иштешкенден кийин тоже такое бывает. Кааласаңыздар, разборго келиңиздер, кааласаңыздар, основной курска келсеңиздер, там бүт бардыгы, вот это все бүт бары в подарок, и плюс еще разборуңордагы 3 жума бою кыла бересиңер да. Куратордун жардамы менен, либо группада самостоятельный тарифте, либо мен менен. Мурун в подарок интимная гимнастика гана бар болчу, азыр вот нумерология да кошулуп атат. Тоже. Жазгүл качандан бери иштейт дейт. Жазгүл эже кайсыл потокко келди эле мага? 8-чи поток. 8-чи, 7-чи потокто келди. В общем, 3-4 ай болуп калды Жазгүл эже келгенине деле. Ал ошо курска кеч келип, кеч кошулуп анан келген. Где-то 1 жумадан кийин кошулуп калса эле курс башталгандан кийин. Но у всех свои результаты. Например, Мунара запрос менен келген отношения. Азыр өзүнүн магазин ачып, магазин иштетип атат. Просто в отношениях у нее сложные были. Чынар эже акча менен келген. Запрос акча болчу аныкы. Ал азыр куратордун эле мектептен тапкан айлыгы 15 000, кураторстводон тапкан айлыгы 15-20 000, тоже самое. Бирдей эле айлык алат. Азыр Энворкто мен командамда иштеп атат, и там тоже зарабатывает. Она деньги очень хорошо прокачала, потому что биринчи келгенде 100 сом аяп келген, аягында 70 000 сомго мастер-кит сатып алып, азыр ошол менен проработка кылып атат. И это все 1 ай ичинде болду. 2 ай ичинде болду окшойт. 1 ай көрсөттү, анан 1 айдан кийин мастер-кит алды. Андан кийин Лариса эже отношения жагы менен келген, отношения деген запрос менен келген. Анан отношения свои проработала. И плюс акча жагынан келген. Акча жагынан тоже мектепте иштейт ал. Азыр өзүнүн бизнеси бар. Энворкда иштейт, и она везде. И она тоже хорошо зарабатывает азыр. Жазгүл эже келгендеги запросу саморазвитие болчу, чисто саморазвитие. Москвада турат, анан сейчас ал биздин эмебиз да, акча боюнча рекордду койгон. Айым ошолдо күндө күн алыс акча белекке келет да. Именно акча в подарок постоянно алат. У нее прям акча жагынан белекти канчалаштан она хорошо знает. Лариса же жалаң тамак ашты в подарок алат постоянно. Мунара магазин иштетет, ал жакта постоянно там ухажерлор келет, там тигиндей айтып мындай айтып чыкса шоколад алып берип эмнеси ушундай да. Чынар эже болсо интим гимнастика курсу бар, ошо мен курсума дополнение кеткен, өткөн потоктон баштап, анан на этом тоже зарабатывает. Ну, у всех все хорошо. Если полный разборго алсаңар, курс деген 4 000 сом. Мурун 4 000 сомго интим гимнастикада болчу, нумерология жок болчу, нумерологияны да коштум. Год рождения жаш керек только дейт. Нет, полностью туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз, потом атаңыздыкы дагы, апаңыздыкы дагы полностью. Чтобы предназначение породы тоже нужно имелось үчүн. Жакшы, Нуржан жагында иш жакшысызбы? Мага да жардамыңыз керек болуп жатат, эчтелерге жетпей атам дейт. Бүт бар онлайн, мен офлайн, в принципе, эч нерсе да кылбайм. Единственное, акча оюнун эле офлайн кылам, өткөндө болду. Жазгүл группалашман акчаны сурап. Анан акчаны сураганда мондай кылып белек алам деген аны түшүнбөйсүз. Потому что ошол акча келиш үчүн дагы адам ошол состояниеде болуш керек, ошол эмеге даяр болуш керек да. Вот ошондой вибрацияда жашаш керек да адам өзү. А потом акча сами по себе келе берет. И бул жактан азыр мен айтын уктукун разбирать этип бергендей, финансы нужно проработать. Отношенияңызда болбой атса, апаңыз жакта проработка кылыш керек. Но у каждого индивидуально. Ар кимдики ар кандай. Ар ким бирөөнүн ситуациясы бирөөнүкүнө окшошпойт.
в общем окшошпойт. Кутман-кеч кандайсыз, Улканжа? Ретрит деген ал Интерак Бишкектин благотворительный ретрит болчу. 4000 сразу төлөш керек дейт. Эме кылсаң, рассрочка алсаң болот. 31-ине чейин 2000, анан курстун бир жумасы бүткөндөн кийин 2000. Но нумерологический разбор рассрочканы жапкандан кийин болот да. Ага чейин болбойт. Атам менен сөз жок болсо, билбесем эмне кылсам болот, мамамдан сурай албайм, 2 жашымда жашып. Это очень влияет, потому что мы состоим 50% атабыздан, 50% апабыздан турабыз. Если мы это будем отрицать, атабызды кабыл албасак, же апабызды кабыл албасак, это мы часть себя не воспринимаем. Биз өзүбүздүн бөлүгүбүздү кабыл албайбыз деген сөз да. Ретрит боюнча айтып берсеңиз дейт. Но это был благотворительный ретрит, бизди алып барышкан, там женский круг болгон, потом еще 4 спикер болгон. 4 спикер психологтор болгон, в основном нумеролог ошол жактан болгон. И ошол нумерологиядан я все поняла, ошол жактан прям проработка кылып түшүнүп, ошол жактан түшүнгөндөн кийин мен ошол именно нумерологиядан ошо курсту утуп алганмын да. Так я бы сама, наверное, не пошла бы. Курска чыккан аракет кылам дейт. Сөз келиңиз. Если мурунги курска катышкандар болсо, азыр курстун 2-чи айы башталды, 2 месяц. Бүгүн мен айтыныкка айткан нерсе жан дүйнө менен тил табыш керек да, душа и эме деп атпаймынбы. Ал марафон эмес, ал курс 31 майда башталат. Ошо курстун мурун 1-чи айына катышкандар 2-чи айына келсеңер, там тоже нумерологический разбор будет в подарок. Ал 2-чи курстун 2-чи айы бүгүн башталды. Я көп анонс кыла бербейм, потому что курстун 1-чи айына катышмайынча 2-чи айын в общем түшүнбөсөң да. Рахат эже, вы когда говорите, да, вот человек ушел, как бы, да, ажырашып кеткен, его нету, я его не признаю, вы не признаете часть себя. Өзүңүздүн жарыңызды кабыл албайсыз да. Нужно принять, что это его опыт. То, что ажырашып кеткени, это взрослые люди, это их опыт. И то, что вы росли без отца, это тоже ваш опыт. Бул курстун 2-чи айына келсеңиз, Рахатча, эмне үчүн ушундай нерсе болот, вы все поймете. Эмне үчүн конкретный ситуациялар болот. Для чего это дается? Курстун 2-чи айында прям подробно бар. И атанын туулган күнү керек, если вы эме жагын алсаңыз, предназначение по отцу алсаңыз керек. Если ал жагын таштап коем десеңиз, да, апаңыздын туулган күнү менен отношение жагын, калган жагын карасаңыз болот. Калганда только өзүңүздүкү керек. Это просто чисто атаңдын туулган күнү, чисто кайсы сферага барсаң ийгиликке жетесиң деген эле тема да. Но вы спросите, сурап көрүңүз в любом случае апаңыздан. Экинчиси бүгүн башталды, Рахат эже. Вот бүгүн 1-чи сабак болду. 2-чи айда 9 сабак бар, ал через день чыгат. Потому что там темалар аябай глубокий, аябай терең, ойлондуруп турган темалар. Мен өткөндө быстро кылып бүтүрүп салсам, көп адамдар ойлонуп калышты да. Поэтому сабактар аякта через день чыгат. Курстун 1-чи айы кичине лайтовый, основа как фундамент болсо, тиги жагы уже стена, крыша полностью жаап саласыңар да. Үйдүн эшик терезесин ичин шаап, актап, үйгө кирип алгандай эле да, 2-чи айча. Потому что там реально квантовый скачок именно ошол жактан. Мен Киевде жүргөн кезде 2 ай жөн жатпай, ошол мезгилде ошо курсту окуп, өзүм применять этип, түшүнүп, жашоомдо колдонуп, результат алып, анан жаздырганым да. Ошондо 1000 сомго предназначение, 4 предназначение, вот адамда ошол 4 предназначение айтылат. Бүт жагынан. Потом финансовый код берилет, финансовый кодду өзү эле 1000 сомго сатышат. Өзү эле финансовый код 1000 сомго сатышат. Аны кантип проработка кылыш керек, кантип активация кылыш керек, ошол болот. И плюс цикл адамдын, азыр мисалы канчада болсоңуз, азыр сиздин главный целиңиз кайсы целге жетишиңиз керек, и кайсыл жактан препятствие, кайсыл жактан сизге кыйынчылык болуп атат, ошону эмне кылыш керек, кантип өтүш керек ошол кыйынчылыктан. Эмнесин сиз түшүнбөй атасыз, ошол болот.
И плюс аягында именно денежный поток. Денежный сиздин нормаңыз канча, что это значит, что нужно проработать, чтобы акча келиш үчүн, куда идти, кайсы направленияга барыш керек, ошол нерсенин баары менин сомдун ичинде болот. Вот это все ошонун ичинде. От үйдө. И плюс бул жактан не только мону проработка кыласың эмес, мен сиздерге техникаларды берем, проработ. Сизде финансы жактан мындай проблема болсо, вот это прорабатываете. Мындай болот, вот это прорабатываете деп. Все, баарыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлойм, Баарыңыздарга чоң рахмат, баарыңыздарга ийгилик. Эфирде 2 саат отуруп койдум. Мен бережем бар, ага разборун жөнөтүшүм керек. Түз эфирден кийин жөнөтөм деп обещать эткен. Азыр разбор кылып, аны часть ооба, только голосовой. Потому что голосовойду вы будете переслушивать снова. Азыр Айтунукту кылдым. Айтунук мындай чыгат дагы 1 айдан кийин ал нерсени унутуп калат. Айгеримже эмне айттыңыз эле дейт. Она-то меня знает, мага кайрыла өрөт. Мени таанаган адамдар нумерологко бир кайрыласың, унутуп каласыңар, все дальше. А когда голосовой болгондо вы это будете переслушивать снова. Могу жерде мону деген турбайбы, мондай болгон турбайбы, потому что 100% информацияны адам сразу эле кабыл албайт. Мага жооп бербедиң дейт. Эмне боюнча жооп бербедим, жазып коюңуз кайра. 100% адам сразу кабыл ала бербейт информацияны. Бир айтканда элечи. Азыр силер түз эфирде отуйда көрдүңөр, но какие-то моменты вы же забыли. Унутуп калдыңар да туурабы? Не усваивать же. Мындай чыккандан кийин, азыр мен эфирден чыктым, все, эмне кылам? Балдарымды карайм, биякта разбор кылам, я здесь забываю. И адам деле ошондой. Мындай чыккандан кийин уже башка өзүнүн проблемасына кирип кетет. Унутуп калат. А когда голосовой есть, это можно пересматривать. Мен курстарымды дагы мурун запистери сакталбайт эле, азыр Instagram закрытый аккаунтка доступ навсегда калтырып койдум курска келген. Курс бүткөндөн кийин деле, чтобы можно было пересматривать, кайтып кайра көрүш үчүн. Курска катыштыңызбы, через месяц кайра катышып уксаңыз, вообще башкача воспринимать этесиз. Мага ошон үчүн курска кайра келген айымдар бар да, мурунку потоктогулар сабактар жабылып калган эле да, анан азыр сабактар жабылбай силерде калат десем, кайра катышкандар бар. Мага ошо постоянно угуп турушум керек экен дегендерчи, чтобы до конца түшүнүш үчүн деп. Ошондой. Если акча, отношения, саморазвитие баары керек болсо, канча окуш керек дейт. Эмнени канча окуш керек бар эле, мен түшүнбөй калыпмын что-то. Ну, смотрите, отношения связано, отношения келип, акча эмнеге байланыштуу? Атаңызга байланыштуу. Отношения апаңызга байланыштуу. И атаңызга обида болсо, обиданы проработка кылыш керек. Отношенияңыз болсо, апаңыздыкын проработка кылыш керек. И дальше копать этип кете берет. А без саморазвития мунун баары болбойт да. Обязательно саморазвитие нужно любой жактан. Если вы, ой, блин, у меня вечные проблемы, эмне кылган билбей атам, тигил бул, тигил коюп, мынтип коюп деп налып напчып жашай берсеңер, анда must have курска келишиңиздер сөзсүз керек, да, чтобы вы понимали, что к чему, эмне каяктан келип чыккан. Менин шапка профилимде сайт турат. Ошол сайтта эң биринчи эле менин башыман өткөн окуя деген турат. Ошол окуяны угуп көрүңүздөр. Как я пришла к саморазвитию. Канча курска катышыш керек деп. Это от вас зависит. Жаңы менге келиңиз, ошол жактан нумерологический разбор болот, интим гимнастика болот. Ошонун ичинде есть, жаңы мен курсунун ичинде бүт баары бар. Өзүңүзгө болгон отношенияңыз, балдарга кандай отношение кылыш керек, жолдошуңузга кандай отношение кылыш керек, акчаны кантип туура бөлүштүрүш керек, дальше эмне иш кылыш керек, миссияны кантип табыш керек, кантип ийгиликке жетиш керек. Вот это все, личные границы, кайын эне, кайын журт менен кантип отношение оңдош керек. Бүт баары ошонун ичинде бар. Отуйда ошонун ичинде бар. Но если аны бүткөндөн кийин вы хотите квантовый скачок, курсунун 2 айы это про квантовый скачок. Менде ошондой квантовый скачок болду. Курсунун 2 айынан кийин прям өтө көп нерсени я переосмыслила, көп нерсени ойлонуп, толгонуп, көп нерсеге чечим чыгарып, мындай кылып аткан турбайм, тигинтиндей кылып аткан турбайм деген нерсе келдим. Но курсунун 2 айына бардык адамдар келе бербейт, анткени бардык адамдар эле өзгөрүүгө даяр эмес. Мага ушу болот пока деп. Биринчи айына деле ошол да, азыр акчам артпайт, анан тигил бул, тойго барышым керек, анан үйгө парад алышым керек, анан анча акчам жок дегендер деле көп.
Ну, если сиздерде развитие болбосо, билимиңер акча салбасаңар, силерде акча кайдан болот? Если жашооңду өзгөрткүң келсе, мурунку кылып аткан действияны кыла берсең, ошол эле результат аласың. Но башка результат алгың келип атса жашооңдо, нужно действие же поменять. Сиз күндө эле, например, оромо жасай берип, анан оромо жасап атып акырында мантыны күтпөйсүз да, туурабы? Каскандан азыр манты болуп калса дейбиз да. Манты болуш үчүн сиз просто ошол камырды кесип, өзүнчө фарш жасап, бышырасыз да, и получаете манты да. Просто бир действияны өзгөртүп койдуңуз. Фаршка бир нерсе кошуп койдуңуз. В жизни то же самое. Пока сиз бир эле действияны кыла берип, бирок жашооңуз качан өзгөрүп кетет экен деп күтө берсеңиз, анда жашооңуз өзгөрбөйт. Качан сиз өзүңүздүн кылган иш аракетиңизди, действияңызды өзгөрткөндө, анан жашооңуз кошо өзгөрөт. Именно билимге салынган акча, он всегда окупается. Всегда окупается. Всегда билимди сизден эч ким тартып ала албайт. Билимиңиз эч жака жоголуп кетпейт, азайып кетпейт. Бирөө жалма алып албайт аны. Мисалы, акчаны бир нерсеге салсаңыз короп кетет. А билимиңиз короп кетпейт, сизде калат. И он всегда окупается. Все, баарыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө, ийгилик. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө, кимге разбор керек болсо, мага жазыңыздар. Мага толук разбор керек деп мен реквизиттер жөнөтүп койгом. Бекер разбор уже бүткөн. Күткөн адамдар аябай көп, комментарий жазгандар аябай көп. Я просто-напросто не успеваю. Мен деле силерге окшогон эле айыммын. Мен деле тамак жасашым керек, үйүн ачышым керек, баламды карашым керек, күйөөмдү карашым керек дегендей. Еще курсумду карашым керек, энвор командамды карашым керек. Мына жазгыла жазып. В общем, мен деле точно эле силерге окшогон бытовой проблемалар менен эле адаммын. Мен эле укташым керек, эс алышым керек дегендей. В общем, все то же самое. Точно эле ошондой, эч бир айырмасы жок. И действительно мен бир күн разбор кылам деп аябай чарчап калдым, энергиям ушунча кетип калды. Прям только-только восстанавливаюсь, что прям разборго кирип кетсем башкасына жетишпей калып атам. Еще менин башка платный разборлорум бар. Аларым да очередь күтүп атат. Алардыкын разбор кылып беришим керек. Акчасын алгандан кийин ошончо, соответственно, информацияны толугу менен беришим керек. Ошондой. Баарыңыздарга чоң рахмат. Түз эфирде акырына чейин отуруп бергениңиздерге. Баарыңыздарга ыраазымын. Баарыңыздарды курстан күтөм, же болбосо разбордон күтөм. Келиңиздер. Сөзтөбө. Алмабыш, озматыш, түш деп күтүп отура берсеңер, жашоом качан өзгөрөт экен, качан күйөөм акча берет экен, качан акча келет экен деп отура берсеңиздер, анда эч нерсе өзгөрбөйт. Пока сиз өзүңүз действия кылып баштамайынча. Пока сиз өзүңүз пятый точканы дивандан көтөрүп, кыймылдап, аракет кылып баштамайынча эч нерсе өзгөрбөйт. Сизге бирөө келип бир нерсе кылып бербейт. Только өзүңүздөр кыласыздар баардык нерсени. Жашоо сиздики. Кандай жашайсыз, бир гана сиз чечесиз. Күйөөңүз менен, кайненеңиз менен, кайын журтуңуз менен, бала акыраңыз менен бир гана сиз чечесиз кантип жашашты. Все, баарыңыздарга ийгилик.